Арбаңыздар. Кутмандуу кечиңиздер менен сүйүктүү көрөрмандар. Сен эмне жесең ошолсуң деген сөз бар. Ошондуктан биз туура тамактануу, азык-түлүк продукцияларынын сапаты, органикалык азык-түлүктөр жана ошондой эле жалпы эле балким азык-түлүк коопсуздугу тууралуу дагы темаларды козгой кетебиз. Бүгүн бизде органиканы өстүргөн, өндүргөн командалардын өкүлдөрү келет жана ошондой эле айыл чарба министри дагы бүгүнкү эфирибиздин коногу болот. Дал ушул темада биз сиздерге кызыктуу маек сунуштайбыз деген үмүтүбүз чоң. Бул маекке сиздер дагы кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram номерубуз иштеп баштады. Кызыктыруучу суроолоруңуздарды жөнөтүңүздөр жана жайлуу жайгашып биздин маегибизге күбө болуңуздар. Бул иш күндүн кечи долбоору, бул TV1 Кейч каналы. Менин атым Урмат Борчанов. Анда биз баштайбыз. Я не могу построить, будто переполнен густой, словно живой, но с убитой душой. Этот джойнт меня накроет, раненый воин, но честный бой. Если любишь любовь, тогда люби боль. Терпишь ты боль, то и терпи любовь, да, бей, делай больней. Меня совсем не стоит жалеть, ты как последняя апрельская свинь. Ты как охотника, я как олень. Меня убей, пуля отправь мне в шею. Я не сумею, шуметь не успею. Тебя согрею, спрячу в сейф. По времени дай банк не забить. Только по времени дай банк не забить. Ты как последняя апрельская сирень, а ты как охотник, а я как олень. Меня роет ветер, но не подушит свечи мои. Утонувший в пепел, мои истории пылают. Не забудь вечер, который по тебе растаял. И я не знаю, с тех пор я зависаю. Не за мной смалятся мои чувства ядом. Не при меня завис, ты убила меня градом. Расстроил улыбнись, тебя не разлюбить. Ты просто улыбнись, и будет заебись все. Тебя не разлюбить. Не знаю, как передать статус души до глубины, как ее потушить. Я твой косяк, ты меня залечи. Я самый весомый сорта наши. К сердцу прижав, не отпускать. Тебе бежать, тебя обнять. Вот чего хочет моя душа хочет дышать. Я научу тебя верить в вечность, буду вечно рядом плыть. Я говорю тебе сердечно, хватит мучить и хватит бить. Позволь на секунду рядом лечь мне и пустить тебе лирику. Я полюбил тебя в бешену, а ты мне открыла Америку. Лирику, ты мне открыла Америку. Лирику, я посвятил тебе лирику. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, дагы бир жалпымыздарга салам айтуу менен иш күндүн кечи долбоорун баштаганы турабыз. Бүгүн биз жалпы эле туура тамактануу жана органикалык азык-түлүк тууралуу кеп кылуудабыз. Студиябыздын мейманы BioKG органикалык кыймылдын федерациясынын органикалык аймак долбоорунун координатору Султан Сарыгулов агабыз. Кош келипсиз. Абдан кубанычтабыз. Быйыл BioKG федерациясы бүткүл дүйнөлүк Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын экватордук премиясына ээ болуптур. Бул премия эмнени билдирет? Анан кийин кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзөт? Бул сыйлыкка биз быйыл глобальный деңгээлде ээ болдук. 15 ушул биздин долбоор региональный экватордун байгесин алганбыз, бааланганбыз. Анан быйыл ушу глобальный присты алдык да. Бул 100тен ашык
претендент болгон. Ошолордун арасынан 10 уюмдар ар кандай өлкөлөрдөн. Ошолор ушундай негизги байга ээ болушту. Бизде бул сыйлаган себеби бул баягы алыскы тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүнүн үлгүсүн иштеп чыкканбыз. Ошо бул жалаң гана экономика эмес, чарбачылык эмес, бул ошол эле убакта жанагы жан дүйнө мамиле ынтымакты ушул жагында алып келаткан долбоор ошо. Ушундай туруктуу өнүгүүнүн эки таянычына бир алып кеткен жагынан ушундай бааланды да. Бир аз тарыхка кайрыла турган болсок, сиздердин уюмуңуздардын, федерациянын түзүлүү тарыхы, эмне себептен түзүлүп калдыңыздар, кандай максаттарды көздөйсүздөр, бир аз биздин көрөрмандарыбызга бир аз кимдер отурат дегендей бир аз тааныштырып өтсөңүз. Баарыбыз билебиз, 13 жыл болгон окуядан кийин кичине эл баарыбыз бүкү болгонбуз. Анан Кыргызстандын келечеги барбы жокпу, бир Швейцария болобуз дедик, бир Япония болобуз дедик. Анан чындап айтканда Кыргызстандын бирөөсү мындай калыс келечектүү жолу бар да. Анан ошондо айыл-чарбада тарапта иштеген адистер чогулуп, адистердин атынан бир өзүбүз өлчөп көрөлүк, ылгап көрөлүк. Биздин калыс таянып турган эмне артыкчылыгыбыз бар деп ошондой анан көз каранды 13 жылы көз карандысыз эмес эксперттик уюм түзүлгөн, аграрная платформа деген. Анан ошондо биз эмет көрдүк, биз Кыргызстан айыл-чарба экономикабыз өнөр жайга жакын арада өтө албайбыз го. Биздин ушундай жакынкы келечекте ушул айыл-чарба болот. Бирок айыл-чарба жагынан биз көлөм жагынан анан теги нарк жагынан бөлөк өлкөлөргө конкуренция боло албайбыз, артта калып калабыз. Анан биздин артыкчылыгыбыз эмнеде? Сапатта. Бизде баягы Союз таркагандан кийин өнөр жай токтоп калган, бир топ жерлер айдалбай калган. Ошон үчүн Кыргызстанда дагы бөлөк өлкөлөрдө бизде дагы көп, бирок бөлөк өлкөлөргө караганда суубуз таза, жерибиз өтө булганган жок. Анан ошон үчүн биздин мындай келечекке таянып турган негиз бул таза азык. Андан жогору сапаттуу азык, аны азыр органика деп коет. Ошону биз колго алып, эбин таап, ыгы менен иштетсек, бизде келечек бар деп чечкенбиз. Анан бул жагынан таза азык жагынан, сапат жагынан бизде баягы базар экономиканын эң чоң кыйынчылыгы бул конкуренция. Бул жактан бизде конкуренция да жок. Анча эмес да. Мисалы, биздикиндей чөйрө бир саналган эле өлкөлөр да бар. Ошон үчүн биз ушу артыкчылыкты көзүн таап, ыгы менен иштетсек, бизде соода сатык проблема болбой турганда. Анан биз ошону негиздедик. Анан тиги ошол убакта айыл-чарба министрлиги Төрөгулбеков болчу. Ал кишиге бардык, концепцияны жаздык кыскача. Ал көрүп айтты, мен колдойм. Анан биз меморандум кол койгонбуз. Ушундай биргелешип, ушуну жылдыралык деп. Анан ошол убакта биз мындай жарыя кылдык, эксперттик коомго, донорлорго бардык. Баары муну туура тапты, силер өзүңөрдүн оруңарда таптыңар деп. Анан фермерлерди кыдырдык, уюмдарды кыдырдык. Анан мындай жакшы бир топ команда түзүлдү. Аны мен бир топ бүт областтарды кыдырып чыкканбыз. Чын эле ушул сөздүн негизи барбы деп көрдүк. Бүт колустан келишинче да анда бизде офис жок болчу, айлык жок болчу, бирок келечек үчүн баягы биз колустан келишип аракет кылдык. Анан чын эле мына аныктадык. Азыр бир жагы 50% өндүрүп аткан азык бул органика. Бирок өндүрүүчүлөр аны өз билбейт. Мурункудай өзүбүзгө, туугандарга калган анча-мынча соода сатыкка деп. Анан ошону эметип, анан уже баягы көз карандысыз эксперттик уюмунун мындай статусуну юридикалык шарты чектелип калган. Анан бир мындай келечекке муну баарын жая тургандай бир бүт Кыргызстанды кымтыган уюм түшкөнгө биз сунуштадык.
ошону баары колдошту. Фермерлер, уюмдар, Айыл шаруа тарапта иштеген бир топ уюмдар көп болчу. Алар чогулуп, анан федерация түздүк. 2012 жылдын октябрь айында биз ошо федерация, Кыргызстан органик кылмыл федерацияны каттоодон өттү. Минюстен. Ошол эле жылы 12 жылдын декабрында биринчи форум өткөрдүк. Биздин келечегибиз, биздин программабыз, декларацияны жазганбыз ошо органик кыймылдын конституция катары балыктар эң негизи Кыргызстанда жүрөт балыктар таян турган негизги мындай маанилер ошону декларацияга камтыдык, ал кабыл алынды, өткөздүк. Бирок биринчи ошо форумда эле Франциядан бир топ адистер келген, Германиядан, Австриядан келген ошо органик тарапта иштеген. Өзүнчө эле Казакстандан келген, Казактагы жолдоштор, Тажикстандан келишкен. Ошо биринчи форум эл аралык деңгээлде өтүп кетти да. Анан биринчи форумда Кореянын, Швейцариянын элчилери катышты. Алар да мындай биздин ушу элдин коомчулуктун аракетин абдан жогору баалашты. Силер өзүңөрдүн ордуңарды таптыңар окшойт. Эми ушуну силер мындай көзүн таап, жакшылап эметсеңер, келечек ушул жакта жатат деп. Себеби азыр өзгөчө азыр 10 жыл өттү ошол убактан. Анан азыр биз көрүп атырбыз, азыр баарыбызды пандемия каптап, мунун бир себеби иммунитет абдан төмөндөп кеткен. Эми бул чоң маселе, көп кырлары бар. Бирок 50% себептери бул тамак ашка тиешелүү. Себеби тамак аш азыр көбүнчө жазалма болуп калды. Аны биз ага да көнүп калдык. Анан жазалма тамак аштын өзү билебиз, баягы конфеттер, азыр жасалма жумуртка сатылып атат, Кытай өндүрүп атат. Жазалма күрүч болуп атат, жазалма эт болуп атат, жазалма бал болуп атат. Азыр технология ушунча күчөп кетти. Ошо жазалма оокаттын баары азыркы болгон стандартка толук жооп берет да. Ошон үчүн бул дагы бир чети чоң көйгөй. Азыркы биз пайдаланып аткан стандарттар бул былтыркы кылымда, өткөн кылымда кабыл алынган стандарттар. Ал убакта бул калыс даанылап берчү азыктын сапатын. Бирок азыр технология күчөп кетти. Баары эле мурунку эмеде физика, химиялык көрсөткүчтү так болсо, анда таттуу деп справка берчү. Азыр технология менен ошонун баарын келтирип атат. Ошол убакта бул жазалма азык да. Дамын келтирет, түсүн келтирет, жытын келтирет керек болсо. Анан биз кээде жеп даже билбейбиз бул жасалмабы же чындык нукура оокатпы деп. Анан бул чоң көйгөй. Мына биз байкабай ошондой абалга өтүп кеттик. Адамдын денесинде такай синтетикалык заттар жаңырып турат да, сөөгү жаңырат, эти жаңырат, каны жаңырат, улам такай күнүгө. Ал эмнеден жаңырат? Биз пайдаланган аштан, тамактан, азыктан дене өсү жаңы эмени жаңырып турат да. Анан баягы мунукудай эмес, азыркы жазалма азык келгенде биз аны тааныбайбыз. Себеби даамын баарын окшоштуруп коет. Бирок денеге барып ошол жерден дене жаңыртайын десе, бул самопал клеткалар пайда боло баштайт да. Ошон үчүн бара-бар адамдын ден соолугу төмөндөй баштайт. Иммунитет төмөндөй баштайт. Мисалы азыр жалпы билесиз, бизде республиканский клиника былтыр 3 айлык кыз инсульт болуп калды. Бул мурун эч качан болбогон нерсе. Эмне үчүн? Анан тиги жакшылап аныкталса, кан тамыры ылбырак экен. Себеби азыр биз көрүп атышты, жаш студенттер, бала күткөн жаш келиндер немен азыктанат Бишкекте? Фастфуд көбүнчө жазалма оокатта. Анан ошо ичинде көтөргөн бала эмнеден түзүлөт денеси? Жазалма оокаттан, жазалма клетка болуп калат. Биз ушинтип байкабай ушундай абалга келип калдык да. Анан ошон үчүн биз башынан ошондой маселени сезгенбиз, ошол эле билинип турган. Анан ошон үчүн Кыргызстанда жоктон биз мындай сыртка соода саттык деп
азырынча максат койбойлук, жок деген өзүбүздү толук сапаттуу азык менен камсыз кылсак, ошондо каныбыз, генетикабыз, генофонд сакталып калат деген сөз да. Ошондой. Бул бир органиканын бир максаты. Жок деген өсүбүздүгө жанагы келаткан муундардын биз мындай сапаттуу азык менен камсыз кылышыбыз керек. Себеби биздин шартта азыр саналган эле жерде шарт бар дүйнө жүзүндө. Таза аба, таза жер бар, бул гана эмес да. Мисалы, бир топ Европада өлкөлөр химияга чыланып калган. Суу жарабайт ичкенге, бүт топурак кыртыштын баары жоготуп койгон, жаланган жалалмай химикаттар менен колдонуп турат да. Мунун жыйынтыгы ушундай болуп атат. Анан ошону биз эметкенбиз, аракет кылганбыз. Ушул мындай кененирээк органиканын принциптерин, органика ушу багытты биздин келечек деп биз 12-жылы федерация түзүлдү. 13-жылы биз бүт областтарды кыдырып чыктык. Бүт губернатор менен меморандумга кол койгонбуз. Кыргызстандын келечеги ушу. Кыргызстандын келечеги болуп да муундар ден соолугу чын болсо, тура турган жайы мындай бышык болсо, анда органикадан бөлөк жол жок деп анын баары колдошту. Бүт 7 областты кыдырып, баарына семинар өткөрүп, анан губернатор менен меморандумга кол коюп келгенбиз. Андан тышкары жана агентство профтехобразования бар. Себеби ушу билимди кантип тарткаш керек. Мына лицейлер бар. Азыр профтехобразование аркылуу бир топ механизатору, фельдшери, агрономдор даярданып атат. Аларга да муну тартыш керек деп биргелешип биз жаңы органика окутуу программанын долбоорун иштеп чыкканбыз. Анан 13-жылы бизди жогорку кеңеште презентация кылганбыз. Кыргызстандын келечеги органика деп. Ошол жерде депутаттардын алдына презентация кылып, суроолоруна жооп берип, депутаттар кол чапкан. Келечек биякта турбайбы деп. Ушу эч кандай Швейцария жок, биз Кыргызстан болобуз деп. Анан мындай комитет түзүлгөн, мамлекеттик комитет. Ушуну көзөмөлдөп колдой турган комитет. Бирок тилекке каршы депутаты кетип калды, унутулуп калды да. Бизде бир мындай көйү бар. Улам менен биз туруксуз барды. Министрге барабыз, ал тура дейт, кетип калат. Кайгысына. Анан 14-жылы биз долбоор жазганбыз донорго. Органикалык каймак деп. Бул ушу тоолуу алыскы айылдагы жамааттардын туруктуу өнүгүүнүн үлгүсү деп. Анан мен жана айткандай, туруктуу өнүгүүнүн эки таянычы бар, калыс таянычы бар. Бул биринчи таяныч туруктуу шарт, туруктуу чөйрө. Себеби бүгүн ООНдун билдирүүсү менен дүйнө жүзүндө 200 миллион артыктан качкын бар. Чөйрөнү жарабай калганда, же суу каптап кеткен, же чөл басып кеткен. 200 миллион. Ошон үчүн туруктуу өнүгүүнүн бир таянычы бул туруктуу чөйрө. Толук кандуу туруктуу чөйрө. Экинчи таяныч туруктуу өнүгүүнүн бул коомчулукта туруктуу интимак, иман болуш керек. Анын болбоюнча туруктуу өнүгүү кыйында биз өз башыбыздан өттү. Улам революция болуп атат, улам эл көтөрүп, себеби мына ынтымак, имандан кичине тайып баратырбыз. Мына мечиттерде көбөйүп атат, ага карабай бул жагынан биз туруктуулукка мындай кичине жетекпиз да. А бирок алыскы айылдарда мурунку биз эмнеге пайдаланганбыз, эмнеге таянганбыз? Бул алыскы айылдарда дагы када саат жанды. Анын күнүмдүк турмушка эле урунуп жүрүшөт. Ынтымак бар, жакшылык бар, жамандык бар. Анан биз бүт айылда уккан жерде азыр көп айылдарда угулбай калды. Эл эмне дейт? Жеренени сакташ керек деген. Биз көчмөн элдин бул тарыхыдан түптөлүп калган көз караш жерде жандуу. Ошону пайдаланып атабыз. Себеби көчмөн эл жаратылышты улутуучу. Сууду булгаба, жерге түкүрбө, малды теппе, башынан чаппа деген ушундай бир топ багы жаратылыштын анан учкун бүт баарына айрым мамиле кылган. Манастан 7 осуяттын бири ошо болчу.
табият менен таттуу мамиледе болуу. Анан ошону биз пайдаланып, ошону кайра жандандырып, анан бөлөк проекттерге караганда биздин өзгөчөлүгү биз ошо иман жагынан када сааттын өзөгүн жандандырганга эң негизги салым кызым ошого кылабыз. Себеби азыр көп айтат да технология керек, туура, ал керек, акча керек, ал да керек, бирок бунун баары ыкмалар. Анан кептин баары ушул технологиялар, акчалар кандай ниет менен колдонот деп ошондой болуп атат да. Себеби бир топ технология өнүктүрүп биз азыр жаратылышты талкалап атабыз. Бир топ батыш өлкөлөрдү көрүп атабыз ошондой. Укмуш технология менен бир 20-30 жылдын ичинде чөйрөнү чөл кылып коебуз да керек болсо. Вот ошон үчүн муну биз эске алып эң биринчи эң негизги себеп азыркы туруктуу жагына туруктуу өнүгүүгө өтүш. Бул адамдын ички ан сезими, баалыктары, маанилери. Бул жагынан биздин када сааттын негизинде жаткан түпкү маанилер, баалыктар как раз ошо туруктуну камсыз кылып берген да. Мисалы көчмөн эл мына биз ата-бабалардан алдан толук кандуу чөйрөгө ээ болдук. Алар бизге өткөрүп берди. Биз өзүбүздүн урпактарыбызга эмнени өткөрүп беребиз? Чоң маселе да. Султан ага, сиз айтпаңызбы, биздин башкы максаттардын бири бул биздин ички базарды, биздин элди органикалык таза азык менен камсыз кылуу деп. Канчалык деңгээлде бул ишке ашты? Сиздердин аймактарга, жалпы республиканын канча фермерлер бар сиздердин катарыңыздарда? Сиздердин өндүргөн көлөмүңүздөр кандай? Негизи эле канчалык деңгээлде сиздер органика менен камсыздаганга жетишип атасыздар? Эми чындап айтканда биз барган жерлерде ошо аймак түзгөн өзүнүн бир тарихи бар. Мисалы биз бирөө барып, биз ушундай проект башында биз көп таласта Көпүрө базар айыл өкмөтүнө барганбыз. Бул чоң айыл. Ошол жерде Хелитастын колдоосу менен 10-жылы биз ошо органика өндүрүштү баштаганбыз. Анан биз баштаганда жыйын өткөргөнбүз. Элди чогултуп, аксакалдарды, айыл өкмөт, депутатты, ушундай Кыргызстан келечеги мындай ойлосок, кичине мындай баарын рети менен, ыгы менен иштетелик деп. Анан алар колдогон. Биз муну колдойбуз. Как раз ошол жерде ошол убакта ошо Көпүрө базарынын тушунда Андаш деген алтын кен бир чоң чатак болгон. Эл көтөрүлүп, биз муну токтотобуз, анда сууда жаралат экен деп, как раз ошол убакта биз барып калганбыз, аны айтканбыз. Мына сиздер чындап туруктуу өнүгүүгө үмүттөнсөңөр, муну мындай бир телеңирээк бүт жагын бүт ылгап, анан бир мындай бышыктайлык деп. Анан эл макул болгон. Анан биз айткан, биз силерде ушундай органикалык технология үйрөтелик. Керектүү адистерди алып келебиз. Анан колубуздан келишинче бөлөк көмөк көрсөтөбүз дегенбиз да. 14-жылы биз муну жалаң гана органикалык технология эмес, ыкмалар эмес. Муну биз уже органик аймак толук кандуу туруктуу үлгүсүн, туруктуу өнүгүүнүн үлгүсүн катары сунуштаганбыз. 14-жылдан баштап бизди Америкада менчик фонд бар, фонд ошо колдоду. Дагы эле колдоп келатат бизди. Алар буга чейин 10 жылдын ичинде Кыргызстанда ушу манашчыларды, мазарчыларды, таапкерлерди колдоп келеткенде, комузчуларды, када саатты көтөргөндө, анан биз аларга өзүбүздүн долбоорубузду жөнөтсөк, алар айтты, биз мурундай экономика, чарбачылык жагынан көп колдой жүргөнбүз дейт. Себеби биз Америкада ушу буга кысым кылып баарынан айрылып калдык деп. Анан бирок силер туура жазыпсыңар, тиги да керек, чарбачылык да керек. Бирок силер муну туура мындай туура пропорция менен кылыпсыңар. Себеби азыркы контрольный пакет акция это бул када саат иман. Ошондой эмесе биз силерди колдойбуз деп колдоду. Анан биз жана ошо Көпүрө базарынын жанында болгон дагы бир айыл бар, Талды булак. Алардын өкүлдөрү келди, айыл өкмөтүнүн төрагасы келди, депутаты келди. Силер ушундай аракет кылып атпсыңар.
Biz tabuğa kızıp kaldık. Biz tabuğa koşulabız dep alар өз ыктыяры менен эметкен. Biz аларга бардык, жыйын өткөрдүк, түшүндүрүп бердик. Бул эмне деген, максаты кандай, вазифасы эмнеде. Алар толук колдоду, алар менен иштей баштадык. И ошол убакта нарындан орток дөбөлүү эки айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү келди. Ушундай радиону угуп калдык. Ушу бизге дагы ылайык болот го. Жерди булгабайлык, сууду таза кармайлык. Уртактарга мындай таза толук кандуу чөйрөнү өткөрүп берелик деп. Өзүбүз мындай жакшы сапаттуу азыкка азыктанабыз деп алар келди. Ошон үчүн биз ушундай 4 айыл өкмөт, 4 аймак, 9 айлык болуп кетти. Анан кийинки улансын кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин айтып өтсөңүз, уруксат болсо, азыр биздин каналда жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз таза азык-түлүк, таза жашоо тууралуу кеп кылуудабыз. Мейманда BioKG Органикалык Федерациясынын органикалык аймак долбоорунун координатору Султан Саргулов агабыз. Мына жогоруда сиз айтып өттүңүз, мынакей башында бир 4 айыл аймак менен баштадыңыздар эле. Эми азыр болсо курамыңыздарга 23 органикалык аймак кириптир. Эми бирок алар жалгыз эле айыл эмес, ошол эле маалда айыл өкмөттөрү дагы бар, райондор дагы бар. Жок, район деңгээлине өтүп биз. Муну салтты көбөйткөн оңой эле. Себеби 14-жылы бизде Алабака районунун акими келген. Ал ушу биз биринчи баягы 10 жылы кыдырып органика тууралуу айтканда ал катышыптыр. Анан ошо аймактын долбоорун огуп, 9 айыл өкмөтүнүн төрагайына жетекчисин алып келиптир. Биз бүт район менен өтөбүз деп келиптир да, суранды. Жок, биз аны тим эле баягы показовка айланып кетпесин деп айттык. Биздин күчү жетпей жатат. Мына биз донор колдоп атат, командировка барыш керек, окууну өтүш керек. Анан ошол жагынан биз азыр күчү жетпейт. Бирок колубуздан келген маалымат берип туралык, силерде байланыштырууга деп. Кийин анан ошо Алабакка барып, бир айылга бардык. Ошол жерге окутууну өткөрдүк, түшүндүрүп бердик. Алар айтат, көрсө көп эле ошо мындай химиядан качып, азыр эле көп таза азыктарды өндүрөйт. Бул органика экенин билбейт. Биз айттык, бул органика, мунун артыкчылыгы болот. Алар ошондо мындай биз анда өсүбүздө ушул багытта жүрө берейик деп, анан кээде чалып калышат, сурашат, кандайсың, келе аласыңарбы? Кээде чарбачылык жагынан суроолор берет. Ага колубуздан келген жооп беребиз. Анан биз органика аймактын биз 3 багытын ылгабыз негизги. Бул талаачылык, малчылык, органикалык. Себеби органиктин өзүнүн шарттары, талаптары бар. Химия болбош керек, ГМО болбош керек. Анан бул мисалы ар кандай химиялык заттарды колдонбойбуз. Гербицид, пестицид, минеральный удобрение. Мындай органика жер семирткичтер бар. Ошону колдонуш керек. Малчылыкта талаптар. Бул тоюттары органика болуш керек. Бирок алыскы айылдардын тоюту негизги тала, анан жайлоо. Бул жагынан Кыргызстанда ошо органика өткөнгө абдан терең негиз бар да. Болгону азыркы мына 20 жылдын ичинде жанагы мал оорунун абалы кичине кыйынчылап кетти. Себеби органикада вакцина салбаш керек. Антитела болбош керек да. Ушул жагынан биз азыр малчылыктан демитип атырбыз. Ошол маселени чечип койсок, биз негизги малчылыкта органика өткөрсөк болот да, мунун өзүнүн тартиби бар. Анан ошо органикалык чарбачылык биз бир багыт. Экинчи бул када саатты жандандыруу. Када сааттын эң түпкү маанилери, баалыктары, мамилени. Мисалы, азыр экспертиза текшерип атпайбы, кандай? Муну аталарыбыз эч кандай, биз кантип арбактарды алдайбыз, кантип жерини алдайбыз деп өсүктөр менен муну кылчу эмес да. Вот ошондой мамилени кайра жандандырыш керек. Үчүнчү бул анан кол өнөрчүлүк бар. Эжелер бар, апалар бар.
баягы шырдак кылган, туш кийиз кылган, вот ошону биз кол өнөрчүлүктү жандандырып атабыз. Себеби буга толук шарт бар. Билим бар, ыкмалар бар, керектүү жабдыктар бар. Бизде анан бул чарбачылык жагынан жайлоо бар, таза жайлоо. Таза тала бар, суусу таза, жери таза. Вот ошо уже даяр. Только муну көзүн таап, ыгы менен улантып кетиш керек да. Анан үчүнчү багыт биз эмнени колдоп атабыз? Бул агро-эко-этнотуризм. Жалпы туризм эмес, агротуризм азыр мисалы өзгөчө батышта шаардыктар абдан жерди сагынып, айылга келип, мен силерге кетмен чабышайын, же бирдекени эметейин өстүрөм. Ошо акча төлөп берет. Себеби жерене менен, тасага менен мындай катнашка мындай сусап калганда, ошону агротуризм деп коет. Кыргызстанда бул жакты Жалал Абадта биосервис деген уюм бар. Биосервис деген чоң кооператив бар. Ошолор Швейцария аркылуу ошондой туризмди өнүктүргөн. Швейцариядан келет, же пахта теришет, же дагы бадыраңды өстүрүшет, 10 күн, 15 күн, ошо акча төлөп берет. Алардын да өзүнүн шарты бар, талаптары. Алар кыйын эмес. Бул агротуризм деп коет. Анан экотуризм, жаратылыш сактаган туризм. Азыр биз көрүп атабыз, мисалы, Ысык көлдө. Пансионаттар салынган, бүт багы очистной жок, туалеттер жок. Эми бул жаратылышты талкуулаган туризм бизге абдан опурталды. Ошон үчүн жаратылыш сактаган экотуризм деп коет. Үчүнчү туризм багыты этнотуризм. Биздин када салтты тааныштырган, аны өзгөчөлөрүн түшүндүрүп берген. Мисалы, тиги мамно Баконбай районунда биз мындай маалымат менен алмаштырабыз. Ошо алар айтат, 3 Польшадан 3 жигит келди дейт. Биз кой кайташтык болобу деп. Анан бир жума кой кайташты дейт. Бир жума. Анан силер эмне кыласыңар? Муну кантип даярдайсыңар? Той кандай болот деп өстөрү фермер экен. Бирок ошого абдан кызыгып кетти. Тоонун шартына кой жайган. Бул курорт турбай деп. Вот ошо бир чети бул багы биздин ата-бабалардан калган ыкмалар, мал менен иштеген ыкмалар. Бир чети жүндү эмне кыласыңар? Ушундай муну шырдак кантип кылынат деп ошону көрүп, өстөдө кылышып, вот ошо бул этнотуризм да. Вот ошо 3 багытты биз, булардын толук бизде шарт бар. Буга көпчүлүк каржы кереги жок. Бирок муну окутуп, бутка турусуп, мындай кичине бышыктаганга кичине аракет керек. Бул эме кичине акча керек да. Ооба. Сиз сөзүңүздүн башында органикалык азык-түлүктөрдү, анан органикалык эмес азык-түлүктөрдү азыр айрый билүү мындай өтө оор, себеби технологиянын жардамы менен азыр ошол эле ГМО, ошол эле пестицид колдонулган нерселер органикалык сыяктуу көрүнүшү мүмкүн дедиңиздер да. Айырмалоо боюнча кандайдыр бир иш-аракеттер сиздер тараптан көрүлүүдөбү? Мисалы үчүн сиздердин органикалык азык-түлүктөрдү балким баасы айырмаланабы, же болбосо алар бөлөк атайын базарларда сатылабы, же болбосо кандай бир аракеттер көрүлүүдө бул жагында? Бул чындап айтканда биздин колубуздан эмне келет? Ошол жерде окутуп, үйрөтүп, мастер-классты өткөрүп, анан муну аныктап, сертификация берген. Биз муну алар да муну түшүндү. Уже айтат, чын эле бул келечекке эң туура жол экен дейт. Жерди булгабайбыз. Өсүүбүзгө баг кайра азык менен келбейт, ден соолук чың болот. Уже туугандар ала баштайт, атайын келип бизден алып кетет дейт. Анан тиги урпактарга да таза чөйрүн өткөрүп беребиз. Курт кумурска да керек экен. Баары жаратылышта баарынын өзүнүн орну бар. Аны талкубайт экенбиз. Бирок ошо базар экономиканын бир эмеси чоң көйгөй бул сатууда. Муну цепочка добавленной стоимость деп коет. Мына сен өндүрдүңбү? Ошо барып эметип иштетип сатылыш керек. Ошондо сага толук пайда кайрылып келет. Ошондо бул маани болот да, сен өндүрөсүң, тияктан бирөө пайда көрөт, ошол пайдасы сен да көрөсүң. Бирок бул чын жырчаны Кыргызстандын шартына бул эң чоң көйгөй. Мисалы улам
bir жылда такыр болсо кээде мындай өндүргөн азыктар сатылбай жатат да, чирип жатат. Бул өсүүсүндө башыбыздан өттү. Бул маселени азыр көбүнчө ортончу менен чечилип атат азыркы шартта. Гөлдөгү абрикосду алалык, карышкөнү алалык, мына Кеминге, Гөлгө, Түпкө, Таласка барып, Нарынга барып карышкөнү алышат ортомчулар. Барып анан сүйлөшкөн жерге сатат да, көбүнчө ошо пайдасын ортомчулар көрүп атат. Биздин өндүрүчүлөр баягы үстүнө кичине баягы кээде алдына өтпөй калат да кээде. Мына мисалы 4 жыл мурун биздин аймактарда 400 тонна картошка чирип калды. Базар сатылбай коюшту. Сертификаты бар, органика бар. Бирок сатылбай коюшту. Базардын баасы түшүп кетти. Чоң көйгөй. Мисалы 17-жылы биз органический чеснок өндүргөнбүз 4 аймакта. Анан 18-жылы түшүмүн алышты. 12 тонна чеснок болду жалпы. Алда чирип кетти. Бул базардын баасы өтө түшүп кетет экен да. Бизде прогноз жок. Мындай муну колдоо жок, страхование жок. Ошон үчүн бүт жүктүн баары фермер өсүп көтөрүп атат. Ушул жагынан биздин мисалы федерациянын биз НПОбуз күчү жетпейт. Биз депутаттарга айтканбыз. Анан ошо биз канча жылдан бери ошо органиканы жылдырабыз деп өз убагында Швейцариянын адистери менен iFarm Global деген дүйнөдө эң мындай бүт органиканы тейлеген уюм бар, iFarm Global. Ошолордун адистери келип атайын Кыргызстанга ошо органиканы жылдыра турган программаны түзүп беришкен. Биздин шартка ылайыкташтырган. Анан биз ошону өкмөткө улантып 12 жылды аракет баштаганбыз. 17 жыл аны мындай кичине кыскартып концепцияга айландырып койду. Ошого да шүгүр, ал да жакшы болду. Анан ошонун алда чала болуп, анан өзүңөр билесиңер, депутаттар кетип улам алмаша берет, өкмөт да улам алмаша берет. Ошондой бул жагынан толук бир кандуу коомчулук менен өкмөттүн ортосунда туруктуу мындай эме жок да, аракет болбой жатат да тилекке каршы. Эми азыр министр дагы бир убакта азыркы Айша министр Жанбеков Аскар биз менен мындай жеңилтирип бул багытты көтөргөнгө аракет кылган. Азыр эле ушу биз мындай үмүтүбүз бар. Азыр мындай колунан келишинче бир ушул багытты колдойт деп. Анан биз улам жана депутаттар тарапынан кеткенде 18 жыл кайра биз аракет кылып 18 жылдын парламенттин азыр ушу кетип атат. Ошо парламентке презентация кылып алар кайра координационный комитет түзгөн. Ошону бул чын эле бул келечекте экен. Бул стратегиялык багыт экен. Ошондой бир алар да ушундай уюштурган, бирок тилекке каршы эки жол чогуу. Албетте, чындап бул стратегиялык келечектүү приоритеттүү багыт. Андыктан ишиңиздерге ийгилик. Сөзсүз түрдө тийиштүү адамдардын баарысы жана жалпы коомчулук буга өзгөчө көңүл бурса деген ниет менен сиз менен болгон маекти жыйынтыктайлы. Ырашылып билебиз. Бизге убакыт таап келгениңиз үчүн Органикалык аймак долбоорунун координатору Султан Сарыгулов агабыз болду. Кыскача сюжеттен кийин программабыз уланат. Эч кайда алыстабаңыздар. Программабызды улантабыз. Биз бүгүн туура тамактануу жана органикалык азык-түлүктөр жөнүндө тема коюп, дал ушул темада маегибизди улантабыз. Сиз дагы маегибизге кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram номерубуз иштеп атат. Сиздердин сурооңуздар үчүн дал эми биздин маегибизге кошулган медицина илимдеринин доктору профессор Турсун Мамырбаева кош келипсиз. Саламатсыздар. Мына биз бүгүн туура тамактануу жөнүндө кеп кылып атабыз. Канчалык деңгээлде ушул эми сиз педиатр катары айтып өтсөңүз, балдардын ден соолугуна азыркы учурда азык-түлүктүн сапаты таасир этип жатат? Жалпы суроо болуп калды, эми тагыраак суроолорго аңыраак өтөлү. Да, чындыгында эле тамактын сапаты, тамактын курамы адамдын, айрыкча балдардын ден соолугуна абдан көп чоң таасирин тийгизет да.
Бала төрөлгөндөн баштап эле тамактанбайт да, бала энесинин ичинде жатканда түйүлгөндөн баштап тамактанат да. Ошон үчүн биз врачтар ошо ар кандай этаптарга бөлөбүз да. Мисалы үчүн баланын энеси төрөткө камынып жатканда ден соолугу жакшы болуш керек, анын тамагынын сапаты жакшы болуш керек. Анын денесинде баардык болгон азык заттардын баары толук болуш керек. Ошондо баягы түйүлдүк жакшы түйүлөт дагы, дени сак бала төрөлөт. Бала төрөлгөндөн баштап 5 жашка чейин баланын тамагына абдан чоң көңүл буруш керек. Себеби ошо 5 жашка чейин балдардын, адамдын вообще өзүнүн карыганга чейинки ден соолугунун сапаты ошо 5 жашка чейинки ичкен тамак ашына, анын баккан баягы камкорлугуна жараша болот да. Андан кийин ошо кишинин жашоосунда 15-16 жаштагы өспүрүм убактагы аябай зор маанилүү да, потому что ошол убакта балдар дагы тезирээк өсүшөт дагы, алардын тамагы да баягы жетиштүү, жакшы сапатта болуш керек. Андан ошол периоддордо адам жакшы тамак ичип, ден соолугу жакшы болсо, анан жана ошо тамакка байланыштуу оорулар көп болбойт эле да. Кыргызстандыктардын рационунда негизи эле сапаттуу азык түлүк жетиштүүбү, анан көбүн эсе көйгөйлөр кайсы жетишпестиктер кайсы тармак, кайсы жерлерде байкалат? Мындай да, биздин Кыргызстанда баягы ачарчылык барбы же жокпу деп дагы соо берилет да. Себеби деген ошо бала тамактын сапатына, тамактын курамына байланышкан оорулар чындыгында эле биздин балдардын арасында жана 5 жашка чейинки балдардын арасында, төрөт курактагы аялдардын арасында, боюндагы аялдардын арасында абдан көп кездешет да. Ошон үчүн деген баягы ошондой суроо туулат да. Чындыгында эле биздин Кыргызстанда ачарчылык барбы же жокпу депчи. Анан ачарчылыктын ар кандай түрлөрү болот да. Мисалы үчүн жегенге тамак жок болуп калат, анан тиги тамак жок болсо анан баягы ачарчылык да. Андан тышкары ошо тамактын курамында адамдын ден соолугу үчүн пайдалуу болгон азык заттар жетишпесе, ал деле ачарчылык да. Ошентип баягы врачтар биз эки түрүн бөлөбүз да. Явный голод, кыргызча айта албай калдым да. Баягы ачык сезилген ачарчылык, жегенге тамак жок. Бул бир башка. Экинчиси көмүскө ачарчылык деп коет да. Баягы тамакты жейбиз, курсагыбыз ток жүрөбүз. Вроде Кыргызстанда ачарчылык жок, бирок ошо биз жеп аткан тамактын курамында керектүү заттардын көпчүлүгү жетишпейт. Ошон үчүн бизде көмүскө ачарчылык абдан көп тараган. Анын белгиси кайсы, например? Белгиси ошо эле азгандуулук. Адамдын тамагында темир жетишпесе, анда адам азгандуу менен ооруйт. Бизде бүгүн Кыргызстанда 2 жашка чейинки балдардын 43% азгандуулук менен ооруйт. Ар бир экинчи баланын каны аз. 2 жашка чейинки балдардын. 5 жашка чейинки балдардын 25%, ар бир 4-чү баланын каны аз. Ал эми төрөт убагындагы келиндерди алсак, алардын 35%, ар бир 3-чү аялдын каны аз. Ар бир 3-чү аялдын тамагында темир жетишпейт. Баягы боюндагы келиндерди алсак, алардын арасында 40%, ар бир экинчи аялдын каны аз, темир жок. Темирди только биз тамактан алабыз да. Андан тышкары жана фолий кычкылы деген бар да. Фолий кычкылын изилдөө жүргүзүлгөн, бизде эми 14-жыл кичине арыраак болуп калды. Ошо фолий кычкылынын жетишсиздиги айыл жеринде 41%, шаар жеринде 39% да. Фолий кычкылы жетишпейт боюндагы аялдардын. Фолий кычкылы жетишпеген аялдардын төрөлгөндө балдардын баш мээси жабыркап калат да. Но бирок биздин багыбызга жараша баягы 41% аялдардын канында фолий кычкылы жетишпеген менен ошонун 1%-inde фолий кычкылынын жетишпеген эң оор түрү кезигет да. Ошол оор түрү болгондо жанагындай баш мээси туура эмес калыптанып калган балдар төрөлөт. Жана башына суу толуп кеткен, жүлүнү чыгып калган, баш мээси грыжа болуп чыгып калган,
ал балдар инвалид балдар, аны эч кандай кылып эчтеке дарылоо болбойт да. Ошо бизде мисалы үчүн баягы мен институт окуп жүргөндө, мен 80-жылы бүткөм. Ошондо биз бир 4-5 курста окуп атканда 3 детский хирургияга бир бала түшкөндө ошондо жүлүнүндө грыжа болчу. А ошону биздеги курстагы 150 студент окуучубуз баарыбызды алып барып көргөзгөн. Мындай эме оору аябай аз кездешет, силердин багыңарга ушул ооруну көрүп калдыңар депчи. А азыр болсо жанагы улуттук эне жана бала борбору дегенде 35 орунду килейген отделение ачылган. Ошол жакта балдар жатат, и то аларга орун жок, очередке турушат да. Ошо андан кийин эми ошо баягы 50 жылда эл жаңы дегенде, вот менин бүткөнүм 50 жыл болуп калды да институт бүткөн. Ол кезде бирден серин кезиккен оорулар азыр абдан көп болду. Мисалы үчүн бизде жылда 160 000 бала төрүлсө, ошонун 1%-ында балдар, то есть жарымында мисалы үчүн фолий кысылы жетишпейт да 80 000. 80 000 ичинен 1% аял ошондой порог менен төрөсө, значит, жылына бир 5-6 000 бала төрөшү мүмкүн болуп атпайбы? Анын баары кайдан чыгып атат? Ошон үчүн азыр мисалы үчүн өткөндө бир эме болду, кезигүү болду Айыл чарба министрлигинде. Ушуну айтып атсак, Айыл чарба министринин замы, жамандап коеюн да, бизде физикалык ачарчылык жок дейт. Тамак жетишпей калган бизде жок дейт, андайчы. Жок андай, курсагыбыз ачкан жер жок. Картошканы жеп алып жүрөбүз курсагыбыз. Чайың бару, наның бару дегендей Чай бар, нан бар, ошону жеп алып, курсагыбыз топойтуп коюп жүрөбүз да. Но бай керектүү заттар кезикпей атат да. Андан эмне үчүн илгери ошондой эмес, азыр ушундай болгон деген сөз болот да. Мисалы үчүн Мореки жер, мен азыр угуп калдым, менден кийин Айыл чарба министри келет экен депчи. Могу жерди канча жылдан бери эле айдап атабыз да. Ага көрүнгөн жанагы химикат типаларды кошуп атабыз. А бирок баягы жай тигинтип мындай болуп ошо эменин сапаты, кыртышы. Топурактын сапаты дагы начарлайт да. Аны тоже байытып туруш керек да, жердичи. Анан көрүнгөн эле баягы химикаттардын баарын өстүрүп коюп эле, алма-салманы чыгарып коюп элечи. Анан дагы мындай деген илимий изилдөөлөр бар да, мисалы үчүн акыркы 40 жылдын ичинде ошо эмет өсүп аткан жер жемиштердин, мөмө жемиштердин курамындагы керектүү болгон витамин, микроэлементтердин саны 40 эсе азайган. Ошон үчүн анан биз айтып атпайбызбы, биздин Кыргызстан экологически жакшы, аябай сонун тоонун башында жашайбыз. Баарына тең мен макулмун. Тоонун үстүндө жашайбыз, Кыргызстан аябай красивый место да. Но топурак жок болбаса, биздин ошо тиги экологически таза болгон биздин алмада жок да. Топурактан албаса кайдан алат алчы? Ошон үчүн деген баягы азыр ушу улам барган сайын эмелер ошо бизде өскөн тамактардын курамында керектүү болгон заттар азайып атат. Анда эми мында кандай выход бар? Или биз жерди байытышыбыз керек, же болбосо жанагындай азыр байытылган ун чыгарып атпайбы? Ошо жетишпеген фолий кычкылын, жетишпеген темирди ошол унга кошуш керек да, ошол унду жеш керек. А кичинекей балдар, 2 жашка чейинки балдар андай унду көп жебейт да, мындан тамакты көп жебейт кичинекей балдар. Аларга деген специальный жанагы дарыларды таратып бериш керек. Мындан бир 5-6 жыл мурун эми көп болуп калды, тиги гүлазык деп биз балдарга таратып баштаганбыз. Ошону таратып баштасак, ошол кездеги биздин жогорку кеңеш силер деген бирөөнүн кызыкчылыгын өткөрүп атасыңар, фарм фирманын кызыкчылыгын колдоп атасыңар деп ошону элге бекер таратып атса, ошону тиги запрет кылып койгон да. Анан кийин айтып түшүндүрө албай койдук, мисалы ошол кездеги депутаттаргачы, 5-созыв болчу. Фарм фирманын кандай кызыкчылыгы болушу мүмкүн? Аны алып келип өкмөт сатып алып, аны элдерге бекер таратып атса, кандай кызыкчылыгы болушу мүмкүн? Болбой коюшту. Вот эң отвратительный жагы биздин Кыргызстанда, вот медициналык суроолорду врачтар чечиш керек. А бизде медициналык суроолорду деле кандай суроо болсо эле или правительство чечет, которые эч кандай медициналык образованиеси жок да, же болбосо депутаттар чечет. Депутаттардын арасында бар эми врачтар, но именно ошол убакта бир 3-4 аял каршы чыгышкан, эч кандай медицинский образованиеси жок. Айтып түшүндүрө албай койдук. Биз аяка даже академиктер чакырып бардык. Но мен депутатмын, мен силердин баарыңардан жакшы билемин дейт. А бир депутат мага мынтип айтат, Акмандын суусунда темир көп, ошону бөтөлкөгө куюп элдин балына таратсаңар болот депчи.
То есть лекарственный форма бар, просто мындай жайаккан форма бар. Темирде алар жетпейт да. Ошон үчүн деген чындыгын айтканда, мен бир аз эле эмесин айттым силергечи, баягы тамактын жетишпегендигинен пайда болгон ооруларды. Андай оорулар бизде абдан көп, например, да. Анан жанагы азыр эми айтып атпайбы, тиги инфаркт жашарып атат, инсульт жашарып атат депчи. Мисалы үчүн мен институт бүтүп атканда бизге мынтип айткан, инфаркт менен эркек кишилер көбүрөөк ооруйт. Кудай тоо деген бизде ошо эркек болуп калыптырбыз деп. Анан 60-тан өтүп калгандан кийин ооруйт дегенде. Анан эми баягы балдар салдар чоңоюп калгандан кийин оорусу ооруй берсин дегендей сөз болот да. Бирок азыр 35-40 жаштагы жап-жаш балдар ооруп атышат инфаркт мененчи. Анан эми анын себеби кандай? Көп биздин тамак жеп аткан тамактардын курамында жана фолий кычкылы жетишпесе, анын ордун башка кислота, гомоцистеиновый кислота деген бар да, ошол ээлеп калат да. Мисалы үчүн баягы кызыл кирпичтин орду жетпей калса, ордуна кумдан жасалган же топурактан кирпич жасалган болуп калса, стена деле мындай крепкий болбой калат. Ошол сыяктуу да, фолий кычкылы жок, анын ордуна ошого окшогон башка кислота туруп калат, анан кийин балдардын кан тамырлары морт болуп калат. Фолий кычкылы бар кан тамырлар 70-80 жыл суу иштетсе, анын ордуна башка кислота туруп калса, ал 30-40 жыл суу иштетет кишигечи. Ошон үчүн баягы айтып атабыз, ошон үчүн баланын ден соолугу энесинин ичинде жатканда калыптанат. Андан кийин биринчи эмеге 2 жашка чейин да. Ошон үчүн баягы 1000 дней деген бар, 1000 күндүк деген бар да. Ошо ичинде 3 ай, 9 ай жатса, 900 күн болот. Анан 2 жашка толгонго чейин дагы ошончо да. Ошондон общий кошкондо 1000 жыл болот. Ошол 1000 жылдык баланын ден соолугу үчүн, анын баланын акыл эсинин өсүшү үчүн абдан чоң маанилүү. Анан 5 жашка чыккандан кийин баланын мээси уже калыптанып калат. Бала ошол убакта жакшы өсүш үчүн ал жакшылап тамак ичиш керек. Жакшылап тамак ичиш керек. Анда деген баланы өнүктүрүп аракет кылыш керек ата-энелерчи. Баягы тигини үйрөтүп, көзүн гана, мурдун гана дегендей сөздөрдү үйрөтүп, 5 жашка чейин баланы жакшылап калыптандырып койсо, анда бала жакшы окуйт, ийгиликтүү болот кийин чоңойгондо. Анан азыр бизде деген элдер кандай болуп калды билбейм, аябай эле жалкоо болуп калышты. Даже балдарына деле анча эле көңүл бурбайт. Жаш келиндерди карасаң, балалар отурузуп коет, өзүмдүп неме карап отурат. Тамак жасап бергенден эркем мен келиндерди көрдүм. Балага түшүндүрүп, ушундай тамак жасап бербейсиңби десе, эже ошондо кечке чейин отуруп тамак жасай берсең дейт. Анан убактың жокпу десем, жок эже, лень да дейт. Анан вот ошон үчүн деген эми ушунун баардыгын эле баягы чогулуп отуруп, аягында эле баягы кыргыздардын генофонду, кыргыздардын ден соолугу деп атпайбызбы, улуттун өсүшү депчи, ошого таасир этет да. Анан бала жакшы мээси иштебей калса, 5 жашка чейин бала жакшы өсүп, өнүгүп, мээси жакшы калыптанбай калса, аны кийин окутуп, аны жакшы окутуш үчүн абдан көп күч керек. Абдан көп эмени жумшаш керек да, аракет кылыш керек. Если бала жакшы калыптанып калса, 5 жашка чейин жакшы тамак ичип, жакшы багып караса, андан кийин анын баягы акыл эси батыраак өсөт. Анан балдар деле болуп атпайбы, мектепте окуган балдар баардыгы эле одинаковый барышат, баарын эле бирдей түшүндүрөт, бирок бирөө жакшы окуп кетет, бирөө начар окуйт да. Ошону деген чындыгын айтканда бала бойго бол электе кам көрүш керек ал жөнүндөчү. Энесинин ден соолугу жакшы болуш керек. Бизде болсо 5 жашка чейинки балдардын ар бир экинчи баланын каны аз. Жанагы 15 жаштан 17 жашка чейинки кыздарды дагы текшерип көрдүк да. Эми алар 17 жашка чейин 1 жылдан кийин турмушка чыкса, 19-20 жашында бала төрөсө, ошо 15-17 жаштагы кыздардын арасында 35% кыздардын арасында каны аз. Анан аларга ден соолугу кандай болот, алар кандай бала төрөйт, анан биздин тукум кийин кандай болот да, вот кыргыз элинин тукуму кандай болот. Анан ошо жанагы эмеге балдарга ошо жана Гүлазыкка окшогон витаминдерди сатып берип бекер тараткыла десе, Саламаттык сактоо министрлиги акчабыз жок дейт. Тиги кабинет министрликте акча жок, анын баарына кайдан беребиз дейт. Бүгүн алардын акчасы жок, ошол балдардын мээсинин жакшы калыптанышы үчүн. Эртең ал балдар деген эчтеке жасай албайт. Ошондон вот то есть это круговорот бедности деген сыяктуу круговорот болот да, вот
мен айтам да, мисалы үчүн деген тиги эмне үчүн кыргыздардан космоско учпайт, например. Я менин оюмда бир кыргыз космоско учуп кетсе аябай эле катуу сүйлөт болчумун да. Бир кыргыз бир какой-то бир Нобелевская премия алса, наверное, биз Кыргызстан жарылып кетмекпиз да. Но ошондой ийгиликтүү болуш үчүн ошого биз какой-то бир эме көргөзүшүбүз керек да, аракет кылышыбыз керек да. Ошонун эң чоң где-то 80-90% ошо баланын тамагынын сапатына жараша болот. Эненин ден соолугунун сапатына жараша. А эненин ден соолугунун сапаты анын ичкен тамагына жараша. Анан антпей эле анан кийин биз картошканы жеп коюп, нанды ичип коюп эле анан кийин Кудайга шүгүр деп анан Кытайдын товарларын сатып алып бири-бирибизге подарок этип коюп жүрүп атпайбызбы? Ото ошонун баарын ойлонуш керек да. Маанилүү маек болууда, урматтуу көрөрмандар, эч кайда алыстабаңыздар. Кыскача жарнамалык түрмөк, андан кийин маек үзүланат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Туура тамактануу жана органикалык азык-түлүк боюнча эфирибизди улантабыз. Бул иш күнүнүн кечи программасы. Бизде мейманда медицина илимдеринин доктору профессор Турсун Мамырбаева эчкебиз. Мына жогоруда сиз айттыңыз, фолий кычкылы жана темир көп жетишпейт. Демек, ал жетишпестиктерди кантип толуктап, кантип алса болот? Жанагы фолий кычкылы менен темирди, мисалы үчүн байтылган ун чыгарып атпайбы, ошого кошулганда. Азыр эми ошо мен угуп калдым, Айыл чарба министрлиги ошо законго өзгөртүү киргизип атыптыр да. Жанагы мындай өткөндөгүдөй баягы өзгөчө кырдаал болуп калса, ошо байтылбаган унду деле сатып ала берели депчи. Ошонун өзү туура эмес да, мисалы үчүн. Как раз ошондой өзгөчө кырдаал түзүлүп, жанагындай өткөндө эмеден ковид болгондо баары отуруп өзгөчө кырдаал болуп калбадыбы? Ошол убакта баягы тамактын жетишсиздиги көбөйүп дагы, баягы фолий кычкылынын жетишсиздиги, темирдин жетишсиздиги көбүрөөк билинет. Ошол убакта Айыл чарба министри айтып атат, ошол убакта биз байтылбаган унду эле сатып элге бере берели депчи. Анан андайды мындай кичине мен билбейм кандай экенинчи. Кыргызстанда как будто врачтар жок. Врачтар өздөрүнчө, биз өзүбүзчө жүрөбүз, бизди уккан киши жок. Анан эми силер врачсыңар го, бекер баягы мамлекет 7 жыл окутту го, окуткан жок да, эми силерден деле бир нерсени сурап коелу деген киши жок, например, да. Ошентип азыр ошондой өзгөртүүнү киргизген атышат. Бул абдан туура эмес. Кайра тескерисинче ошо өзгөчө кырдаал болгондо ошондой байтылган унду, только байтылган унду бериш керек. Башка тамак жок болуп калат да, например, да. А кичинекей балдарга болсо, ошо фолий кычкылы менен темир кошулган атайы дарыларды балдарга сатып алып, тамагына кошуп бериш керек анчы. Андан башка жол жок. Потому что бизде өскөн тамактарда экөө тең аз. Андан тышкары мореки ковид болуп калганда баарыбыз байкап калбадыкпы? Ковид болуп ооруатканда баягы ооруган анча-мынча мындай оорулар бар. Көөбүлөр аябай катуу ооруп атышты, каза болуп калып атты. Кээбилер эптеп чыгып атышты да, ошондой. Ошол убакта мисалы үчүн ошондой иммунитет деп элдин баары мурда билбеген, врачтар билбеген иммунитетти элдин баары билип калды. Ошол иммунитет болгондо иммунитет эмнеден зависит этет? Иммунитет жакшы тамак ичсе жакшы иштейт, жамак тамак ичсе жамак иштейт. Мисалы үчүн витамин А деген бар. Витамин А жетиштүү болсо, анда мореки баягы мурундун ичинде, ооздун ичинде, тери мындай эме болот да, крепкий болот да. Анан көп оорубайт. Витамин Д деген бар. Ал витамин Д, витамин А экөө жетиштүү болсо, анда адамдын иммунитети күчтүү болот да, ал көп ооруларга туруштук берет. Ооруп калса дагы жеңилирээк айыгат да. Ошондон кийин баягы эми ушу мен ойлогом, ушу ковид болгондон кийин баягы кичине ситуация өзгөргөндөн кийин, наверное, элдин баары врачтардан сурайт болуш керек. Кандай тамак ичиш керек, кандай кылыш керек деп. Элди айтып аткан жерим жок, мындай тиги ак үйдө, боз үйдөгүлөрдү айтып атам да. Кандай кылыш керек деп. Бирок азыр деле ошентип эле өздөрү чечип атат. Анан кийин эмне үчүн ал элдерди, врачтарды окутуп атасыңар, алардан деле бир нерсе сурап койбойсуңарбы деген киши жок, например, да. Ошон үчүн деген бизде ачарчылык жок болгону менен көбүбүзгө ачарчылыктын сыртын айынан эрте көп ооруп атпайбыз. Андан тышкары мисалы үчүн жанагы кан тамырларынын оорусу, инфаркт булар көбөйүп атпайбы? Фолий кычкылынан башка жана эме деген бар да, транжиры деп коет да, өзгөртүлгөн майлар да. Ал майларды жана биздин ата изилдөө болгон.
bir порция лагман жесек, ошо майларды ошондой кереги жок, жагымы жок, оору чакыра турган майдын 79%-ын bir порция лагман менен жеп коет экенбиз. Себеби деген ал ошо лагманды жасаганда ага маргарин кошуп, же да бир кулинарный бир балекет майларды кошуп жасап атпайбы? Анан ал дагы ошо кан тамырларга абдан зыян. Анан баягы туздун өлчөмү, тамактардагы туздун өлчөмү. Азыр деген баягы эмелер, кафе, ресторандардын баары тең аябай үйрөнүп алышты. Усилители вкуса деген бар. Ошону кошуп коет, анан тамак аябай таттуу көрүнөт, даамдуу көрүнөт. А ошол жерге барып тамакты жегим келет. А бирок ошол кошулмалардын баары деген адамдын өмүрүнө зыян келтирип атпайбы? Анан мисалы үчүн мен жанагы эмелерге, кафелерге барганда көп тамакты жей албайм, потому что деген тузу ачуу. А баары тең ошондой кафелерди яппакта ошо туз ачууга көнүп калганда, анан кийин ошо изилдөө боюнча 14-жылы болгон, ал изилдөө ата ошо биздин Бишкекте болгон. Bir порция тамак менен бир күндүк эмени туздун өлчөмүн 2 эсе көп жейт экенбиз. Бир эле порция тамак менен. Анан ал изилдөөлө жүргүзгөндө баягы 5 мал тамак, 5 мал тамак жесек, ошо биз ошо 10 эсе көп жейбиз туздучу. Анан ошолордун баары чогулуп келип эле, анан кийин аягында ошо жанагындай кан тамырларынын оорусу, типулардын оорусу чыгып атпайбы. Андан башка мисалы үчүн да арыгыраак болсоң, элдин баары жаман көрүп шүмшүйүп калыптыр, булар арттап калыптыр депчи. Ошон үчүн баягы курсагы тасаган чоң кишилер ой жыргап жүрөт курсагы. Ошол менталитетти да өзгөртүш керек да. Мен азыр баягы турецкий кинолорду көрүп калам, жана сериалдарды. Турецкий артисттерди карап аябай кызыгасың да, шыңкыйган бирөөнүн курсагы жок, курсагы барлар азыраак да. Мисалы үчүн Семен Кучокморду тартылып турбайбы, бул жердечи кандай шыңкыйган сонун кишилер. Акыркы маалыматтар боюнча эме көчөгүндө ушундай маалымат окудум. Кыргызстандын калкынын 20% ашыкча салмак. 20% эмес. Алдыда изилдөө дагы болгон бизде. Мисалы үчүн ошо көбүнчөсү баягы аялдарды изилдейт да. Себеби деген аялдар бала төрөйт, анан кийинки поколениянын ден соолугун, аялдардын ден соолугун метет. Ошон үчүн баягы изилдөө жүргүзгөндө бизде 35% аялдар 15 жаштан 49 жашка чейин аялдардын 15%-нын салмагы ашык. Анын ичинен 29%-нын баягы ашык, өптө эле ашык да, баягы орусча айтканда избыточный масса, анан кийин ожирение деген бар да. Баягы кыргызча жакшы айтсаң аябай одоно болуп калат, өтө семиз болгон аялдардын саны 29%. Ал эми 40 жаштан ашкандан кийин 72% аялдардын салмагы ашык. Анан мен эмени карап көрдүм, биздин Нацстаткомдун улуттук статистика комитети бар го. Ошолордун акыркы бир 10 чакты жылдагы ошо ашык салмак кандай экен деп карап көрдүм. Мен ойлогом, эркектердин арасында ашыкча салмак азыраак болуш керек деп. Но баягы 40-49 ошого чейин эркектердин санындагы ашык салмактуулар 5-6%га көбүрөөк экен чем аялдарга караганда. Бул азыр деген мисалы үчүн бизде балдардын арасында 5 жашка чейинки балдардын арасында 7% баланын салмагы ашык. Бирок 13% баланын бою жакшы өспөй калган. Баягы бою өспөй калгандын көп эмеси бар да, себептери бар. Ошонун баягы тамак менен байланышкан себеби 13%. Ошондо биздин азыркы биздин балдардын 5 жашка чейинки ар бир 5-синин денесинде керектүү заттардын жоктугунан ар бир 5-чи бала өспөй калган, ар бир 10-чу бала өспөй калган. Ал эмнени билдирет? Ал бою өспөй калган эмес, анын мээси да өспөй калган, жүрөгү да өспөй калган, өпкөсү да өспөй калган, бөйрөгү да өспөй калган, эмеси мүчөсү өспөй калган. Чындап айтканда биздин баягы тамак менен тамакка байланыштуу оорулардын статистикасын карап көрсөңөр, баягы баарын карап көрсө деген статистика аябай начар. Бирок аны деле караган киши жок. Бияктарга встреча тиңдеп мындагы барып айтсаң, бизде андай жок, бизде ачарчылык жок дейт. Дагы даже улуттук статистика комитетинин эле ошолордун эле данныйларын карап көрсөңөр, ошо деле жазып туруп мен аны ойлоп чыккан жерим жок да. Вот ошону баягы изилдөөлөр бар, данныйлар бар, бирок ошону колдонгон киши жок да. Мне кажется, Агуйби Бозуйби ошону колдонгонго деле мындай
или убактысы жокпу, или потенциал жетишпейби. Бизде көбүрөөк энергия шайлоо өткөрүп, саясат менен алектенүүгө кетип атат окшойт. Анан ак үйүңөрдү, буз үйүңөрдү көбүрөөк жамандап койдум. Мен менен апарып камап койбосо болду, Кудай сактасын. Бизде ачык маек бар дагы. Болгондой айтабыз. Анан сиз жогоруда айтып өттүңүз, ошондой көп нерсе жетишпейт деп. Жетишпегенин бир гана дары менен толуктаса болобу, же болбосо ошол эле маалда мындай бизге жеткиликтүү азык-түлүк менен толуктаса болобу? Сиз айткан ошол. Аябай жакшы суроо болду. Фолия кычкылы, темир боюнча. Могуки дарындын кошкон, ал кошумча. Ошол эле убакта баягы тамактар ар түрлүү болуш керек. Ар түрлүү тамакка ошол дарыларды, керек болгон дарыларды кошкондо, анда бизде ошол жок жетишпегендердин жойсо болот да. Мисалы үчүн бизде аялдар бар, алар төрөшөт, ошон үчүн алардын баягы керектөөсү көбүрөөк болот да, ошон үчүн алар көбүрөөк жабыркап атпайбы? Аялдарга обязательно бериш керек, кошумча дары бериш керек. Баягы ар түрлүү жакшы тамак болуш керек, ошого да кошумча дары бериш керек. Эркек кишилер болсо төрөбөйт, аларга ошо тамактын курамындагы витамин менен микроэлементтер жетиштүү. 2 жашка чейинки балдар аябай бат өсөт, ошон үчүн аларга дагы тамагына, ар түрлүү тамагына дары кошуш керек. 2 жаштан жанагы 15 жашка чейин тамак жетиштүү, аларга дары бербей койсо эле болот. Анан 15 жаштан 17 жашка чейинки кыздарга дагы ошондой дары бериш керек да. Ошон үчүн деген баягы ар түрлүү тамак это основа, ал анысы жок болбойт. Жаңкыз эле ошо дарыны ичип эле кампайып жүрө бер дегенде болбойт. Дарыны керектүү тамакты жакшы жеш керек. Анан бизде мындай да жашылча жемиштер, мөмө жемиштерди элдер баягы тамак катары көрбөй эле аны көп жешпейт да. Анан эт болсо, анан кийин нан болсо, камыр болсо, картошка болсо, анан май болсо эле болду да. Бирок ошо көбүнчө эт аябай жакшы тамак. Этти күндө жеш керек. Если этти күндө жесе, это жакшы. Бирок көп кишилерге эт дагы этке алганга да жетишпейт да акчачы. Ошон үчүн баягы этти жеп, анан ошо жана фасоль, например, да, аталаста фасоль өстүрөт, өздөрү жешпейт. Ошондой, мисалы үчүн гречка бар, эми гречканы кыргыздар такыр эле жешпейт, да. Ошол баягы мындай да, биз айтабыз да, түрлүү тамакты түрдөп жеш керек дегенде, вот ар бир тамактын курамы жок дегенде 4 продукттан туруш керек. Мисалы үчүн плов жасасак, майга жасайбыз, май, күрүч, эт, сабиз 4 түрү болду да. Ага ошол эле жана помидор тигип мындан шакарап жасап туруп кошуп койсок, анын саны көбөйүп калат да. Эми үчүн түрлөш керек, потому что бирөөндө жогу, экинчисинде бар, экинчиси жогунда үчүнчүсүндө бар. Анан баары тең толук киргенде алар жагымдуу да болот, сиңимдүү да болот да, анан баягы кишинин ден соолугу жакшыраак болот да. Жанагы тиги каша жасап берип атпайбыз балдаргачы. Анда сүт, анан кийин крупа, май үчөө эле болуп калат атпайбы? Бул аз үчөө болуп калганда. Тузду санабайбыз, кантты санабайбыз, сууну санабайбыз, алардын составында эчтеке витамин, эчтеке жок да. Анан ошол эле кашага, например, жанагы эле курага кошуп койсо, же тиги ашкабак кошуп койсо, же сабиз кошуп койсо, анын курамы көбөйөт да. Ошонун курамы көбөйгөндө баягы тамактын түрдүүлүгү канчалык көп болсо, ошончолук жакшы болот. Анан мен айылдарга, баягы врачтарга, анан элдерге мындай лекция окуп калганда сурашат да, неме депчи, бешбармак кандай депчи. Бешбармак чындыгында эле баягы орустар айткандай самодостаточный продукт да. Эттин курамында көптөгөн витаминдер бар. Эттин курамындагы темир эчтеке карабай сиңет, жакшы сиңет да. Анан баягы камырдын курамында болгон темирди эт сиңирген жакшыртат. Ошон үчүн баягы бешбармакты өзүнө эле жей берсе болот. Анда эт көп да. Анан күндө эле биз бешбармак жеген жерибиз жок да. А если биздин кыргыздар күндө эле бешбармак жей берсе, у меня никаких претензий нет да. Баягы эмеге так анда-санда жеп атпайбыз, тойдо жейбиз бешбармак. Ооба, биз
рационго көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Рацион көрүк. Анан айтышат, кыргыздар теле жер жемиш, жашыл жемиш жеген эмес, жакшынакай жашашкан депчи. Вот ошолор туура эмес түшүнөт да, потому что деген баягы биз бала кезде тоодо өскөн топурак эле тоодо өскөн чөптүн баарын жечүбүз. И ошол бизге мисалы үчүн биздин ата энебиз айтчу да, менин энем айткан мисалы үчүн биз жөргөмүш жечүбүз, азыр жөргөмүш жоголуп кетти деп. Жөргөмүш деген чөп экен да. Жөргөмүш деп жана чүркү паукту айтабыз да, не паук эмес, а именно жөргөмүш деген чөп. То есть биздин кыргыздар айдап мынтип жанагы помидор жеген эмес, бирок тоодо өскөн жапайы чөптөрдүн баардыгын жешкен. Ал убакта топуракта мынчалык кедей эмес болчу. Анан керектүү витамин тигипалардын баарын этти күндө жешкен. Да, эт жебей кечинде, кышында эт жебей октоп калса тоңуп калмак да боз үйдөнчү. Этти күндө жешкен. Анан ошо жайлата жаздан баштап ошол эле биз ата энебиз айткан согон, ышкын, жанагы мындай ат кулак окшош жалбырак алтын тукалын да. Ошондой көптөгөн чөптөр жечүбүз. Жок азындын түбүн казып жечүбүз. То есть көптөгөн чөптөрдү жечүбүз. Андай антип айткан туура эмес, кыргыздар только эле камыр менен эле тиги эт жеген дегенчи. Жаздан баштап күзгө чейин анан жанагы ар кандай ягоды өсөт эмедечи. Ошолордун баарын терип жешкен да. Ошон үчүн баягы мындай бизде аягына чейин түшүнбөй туруп эле эксперттер дагы көп да. Аягына чейин түшүнбөй туруп, аягына чейин историяны жакшы билбей туруп анан эле мындай көп сүйлөй беришет да. Анан кийин мен аябай акылдуумун деп аткан жерим жок, бирок деген прежде чем айтканга чейин кичине мындай историяны жакшылап окуп алып анан элге туура маалымат бериш керек да чындыгында. Сен баягы ишенип эксперт катары чакырып аткандан кийин. Жана чечүү жолдорунун катары сиздер гүл азык долбоорун баштагандардын демилгечилеринин бири экенсиздер. Азыркы учурда сиздер дагы кандай сунуштарды берет элеңиздер? Ошо ооруларды алдын алуу боюнча, туура тамактануу боюнча, жалпы мамлекеттин алкагында. Азыр баягы эмеден закондорду дагы мындайга алып, мындайга ала берип, анан азыр деген эме тиги саламаттык сактоо министрлиги ошо гүл азыкка окшогон дарыны сатып алып бергенге укугу жок болуп калыптыр ужечи. Анан анын үчүн баягы закон жагын да караш керек. Анда эмесе даяр дары бар, ошону сатып бериш керек десек, андай дарыны сатып алып берген абдан кымбатыраак болуп калат да. Себеби гүл азыкты мындай кичинекей пакеттерде болчу да. Анын бир жактан ташып келип, бир жака ташып барганга дагы машина кичирээк керек да. Чем жана бөтөлкө койгон дарыны менен шагарат алып баргычак. Потом бутылкага койгон суюк дарыны балдарга бергенде улам ачкан сайын тиги дары батыраак бузулуп кетет да. Ошон үчүн бүгүн мисалы үчүн саламаттык сактоо министрлигинде эч кандай стратегия жок. Алар азгандуулукту кантип азайтат деп бүгүн барып сурасаңар, эчтеке деп айтышпайт, потому что эч кандай стратегиясы жок бүгүн. Минсельхоздон барсак, ал кан азгандуулукту азайткан саламаттык сактоо министрлиги чечет дейт. Ошентип баягы тамактандыруу, туура тамактандырууну жалгыз эле Минсельхоз чече албайт. Жалгыз эле Минздрав чече албайт да, саламаттык сактоо министрлиги. Ага мисалы үчүн билим берүү министрлиги эмне үчүн алар кошулбайт? Социальный министерство алар эмне үчүн кошулбайт? Эмне үчүн тиги өйдө жактагылар ошону мындай элдердин мындай министрликтерди чогултуп координация кылбайт, например, да? Ар ким эле өзүнүн бир нерселери менен бош эмес, анан кийин не знаю, бизде качан заман оңолот, качан элдердин тамагы оңолот. Мисалы үчүн азыр эми айылга барсаң, ар бир экинчи үйдө, ар бир үйдө машина бар, баягы эски машина осуда сатып алышкан. Кытайдын товарларын мынтип жыйнап коюшкан, жакшы эле жашаган. Бирок жеген тамактарын карасаң, балдарын текшерсең, оорулар көп. Анан аны дейт саламаттык сактоо министрлиги, силер өзүңөр түшүндүрүшүңөр керек дейт. А эмне үчүн билим берүү министрлиги ошого кошулбайт? Алар эмне үчүн мектепте окуп аткан балдарга түшүндүрүп айтпайт, например. Садиктеги балдарга эмне үчүн айтпайт? Могу канча университеттер бар, аларда окуп атат да студенттер. Бүгүн алар жаш кичинекей кыздар, балдар, эртең ата энелер да эмне үчүн аларга айтпайт? Туура тамактануу мындай болот, туура тамактангыла деп. Чакырсын, мен любой институтка барып, мен с удовольствием лекция окуп берем да. Но не потому, что мне делать нечего, а потому что действительно
мындай элдер түшүнсүн, билсин, ден соолук ишине жакшы болсун деп атам да. Мага бирөө айтты, эмне ошентип эле күйүп пыша бересиз, сизге больше всех надо, что ли деп. Ну, мне, например, ничего не надо, да, анан кийин, но с другой стороны деген, мен врачмын да. Мага ошондой диплом берген да, үйдө окуткун элдерди депчи, үйрөткүн деп. Эми жакшылыктан үмүт үзбөйлү, калктын саламаттыгын ойлогон, туура тамактанууну ойлогон биздин аткаминерлер албетте туура ишин координациялап жакшы жыйынтыктар болсун деген үмүт менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктаганга туура келип атат. Сөзсүз түрдө сизди дагы көп чакырабыз. Жаркын идеяларды, туура кеңештерди дагы көбүрөөк элге жайылтканга чогуу аракет кылалы. Албетте ыраазычылык билдиребиз, убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Бизде медицина илимдеринин доктору, профессор Турсун Мамырбаева болду. Биз программабызды кыскача сюжеттен кийин улантабыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бүгүн биз органикалык азык-түлүктөр, Кыргызстандагы азык-түлүктөрдүн сапаты жана туура тамактануу тууралуу кеп кылуудабыз. Биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков мырза, кош келипсиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Жана жогорудагы биздин профессор Турсун эжебиздин суроосу менен сизди ошол суроону сизге бергим келип турат. Кыргызстанда топурактын сапаты, түшүмдүүлүгү, жалпы эле ошол сапатын өстүрүү боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө? Жакшы суроо. Өзү каражат бизде айыл чарба жерлеринин ичинде ушул айдоо аянттары бизде Кыргызстанда 1.268.000 гектар жер бар жалпысы. Ошол жерде биз айыл чарба өндүрүшүн жүргүзөбүз. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрөт биздин дыйкандар. Албетте жердин кунардуулугу, баягы айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүргөн кыртышынын кунардуулугу жөнүндө сөз бар. Көйгөй дагы бар. Себеп акыркы эгемендүүлүк жылдарында тилекке каршы биз ошол органикалык, органоминералдык же болбосо минералдык жер семирткичтерди пайдалануу, жерди которуштуруп айдоо себеп болот. Мына ушул маселелер жетишерлик деңгээлде пайдаланылбагандан жерибиздин ошол кыртыштын кунардуулугу төмөндөп кетти. Бул жөнүндө айтышыбыз керек. Ошондуктан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү дагы бүгүнкү күндө ойдогудай болбой турат. Буну оңдоштун жолдору бул агротехникалык ыкмалар биринчиден, экинчиден бүгүнкү күндөгү баягы кабыл алынган, иштелип жаткан органоминералдык жер семирткичтер, органикалык жер семирткичтерди пайдалануу жана минералдык жер семирткичтерди жетишерлик деңгээлде камсыз тиги кыртышты камсыз кыла турган деңгээлде пайдаланышыбыз керек. Экинчиси бул органикалык айыл чарба өндүрүшү. Бул багытта кандай жер семирткичтерди пайдаланыш керек дегенде, бунда өзүнүн талаптары, чектөөлөрү бар. Бул боюнча өзүнчө айтып берсе болот. Буларды жасаш керек деп айттыңыздар да, бирок министрлик тарабынан кандай иш-чаралар көрүлүп атат азыркы учурда, кандай нерселерди жасап атасыздар? Биринчиси органоминералдык жер семирткичтерди пайдаланууга биздин дыйкандарга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Биздин Кыргызстанда бүгүн улук саат берилген бир топ чет элдик жана ички компанияларыбыз ушул жер семирткичтерди өндүрүп атат. Бир, дыйкандарыбызга баягы арзандатылган эмес, жеңилдетилген шартта алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Эки, үчүнчүсү минералдык жер семирткичтерди Кыргызстандын ички базарында биздин дыйкандар сатып алууга мүмкүнчүлүк түзгөнгө айыл чарба министрлиги, Өзбекстандын химия министрлиги менен Химия санат деп айтылат бул министрликтин аты, алар менен макулдашуу түзүп, келишимдешип, ошонун негизинде Кыргызстанга жетишерлик көлөмдө минералдык жер семирткичтерди алып келгенге шарт түзүп жатабыз. Биринчиси жана башка мамлекеттерден алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Ал эми бул келип аткан
жер семирткичтердин сапаты боюнча, аны чек арада өтүп аткандагы сапатын текшерүү боюнча Кыргызстанда химиялаштыруу, өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин департаменти бар. Булардын түздөн түз милдети. Биздин мамлекеттик лаборатория бар, Бишкекте жайгашкан. Ошол лаборатория сапатын текшерет. Сапатын текшерүү менен биздин дыйкандарга ошол жер семирткичтердин сапаты жөнүндө кепилдик беребиз. Бул дыйкандардын жаңылбай туура пайдалануусуна шарт түзөт. Кыскача сюжеттен кийин биз маегибизди улантат экенбиз. Азыр болсо биздин көрөрмандарга сюжет тартуулайбыз. Кыргызстандын байлыгы эмнеде? Ойлонуп бир жоопту тандагыла. Жаратылыш, кен байлыктар, адамдар, технологиялар, мунайы жана газы көп болгон өлкөлөр бар. Алар сулуу жана бай жашашат. Мисалы, Норвегия. Ошол эле учурда кээ бир өлкөлөр мунай сатты жана газы бар болсо да жаман жашашат. Мисалы, Венесуэла. Көптөгөн электр станциялары менен жакшы жашаган өлкөлөр бар. Мисалы, Япония. Ошол эле учурда электр станцияларды иштетип, жаман жашаган өлкөлөр бар. Мисалы, Бангладеш. Норвегия менен Жапония акча каражаттарын экологияга, жаңылануучу булактарына жана энергетикалык электр унааларына коротушат. Венесуэла менен Бангладеш баарын кирдетип, акча каражаттарын популизм жана шаан шөкөткө коротушат. Кеп пайдалуу кендерде, жаратылыш же технологияда эмес. Кеп адамдарда. Бир нерсени өзгөртүү жана баштоо үчүн биринчиден өнүгүп, жашоого болгон көз карашты өзгөртүш керек. Тамак аштын сапаты жана ошондой эле жалпы эле азык түлүк коопсуздугу, туура тамактануу тууралуу кеп кылуудабыз. Бизде бүгүн мейманда министр мырза. Кайрадан биздин суроолорубузга өтсөк, акыркы учурда бардык соода борборлорунда сүт азыктарынын жетишпестигин байкалып атат. Сүт азыктарына болгон баанын өсүшү байкалып атат. Бул эмне менен байланыштуу? Өзү сүт продукциясынын өндүрүлүшү сүттү кайра иштете турган мекемелерге келгенде чийки сүт түрүндө келет. Сүттүн баасынын сезондуулугу бар. Жазда сүткө болгон баа төмөндөйт, күздө ал жогорулайт. Себеби малдар жайлоодон келет, малдар кол карап калат, то есть той жей баштайт. Ошондо дыйкандарыбыз биринчиден сүттүн көлөмү азаят, экинчиден сүткө болгон сүттүн өзүнө турган нарк көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу сатуу наркы дагы көтөрүлөт. Бул баа боюнча. Экинчиси азыр акыркы бир жума 10 күндүн ичинде Кыргызстанда сүт азыктар азайып атат, анан кайра иштетүүчү мекемелер жабылып атат деген сөз чындыкка когошпойт. Бул нерсе кайра иштетүүчү сүттү кайра иштетүүчү мекеменин баардыгы иштеп атат. Албетте көлөм жөнүндө сөз бар, себеби сезондуу баягы азаюу бар. Бул жылыга болуп келген нерсе. Баасы боюнча бааны бүгүнкү күндө өтө байкалгандай баанын өсүшү жок. Биз айтып коюшубуз керек, Кыргызстанда биз өзүбүз сүт продукциясы менен 126% камсыз кылабыз. 198 литр сүт бир жылда деп эсептелет бизде физиологиялык норма боюнча. Ошондо 6 миллион 320 миңге эсептеп көрсөк, бизде ошол 1 миллион 300, 1 миллион 400 миң тегерегинде, тоннан тегерегинде бизге өзгө сүт керек. Бирок биз былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 1 миллион 680 миң тонна өндүргөнбүз. Быйыл мына 10 айдын жыйынтыгы менен 1 миллион 476 миң тонна өндүрдүк. Бул дагы эле көрсөтүп турат, былтыркы жылга биздин өзүбүздүн ички керектөөбүздөн биз өндүргөн продукция көбүрөөк. Ошон үчүн айыл чарба продукцияларынын ичинде экспорттолгон продукциялардын алдыңкы сабында сүт продукциясы турат. Сиз министр катары биздин жергиликтүү фермерлердин өндүргөн продукциясына кандай баа берет элеңиз?
сапаты боюнча Сапаты боюнча. сапаты боюнча мен айтар элем. Биринчи талаачылык продукциясы бул жашылча жемиштер, мейли багбанчылык продукциясы болсун, мейли азыктык дан буулу болсун, азыктык буудай болсун, же болбосо картошканы ала турган болсок, булардын баарынын негизги бөлүгү сапаттуу деп эсептейбиз биз. Эмне үчүн? Себеби, мисалы үчүн Кыргызстанга bir жылда 320 миң тонна минералдык жер семирткич керек боло турган болсо, биз ошол 100-120 миң тоннанын тегерегинде эле пайдаланып жүрөбүз. Бул эмнени айтат? Бул биз бүгүнкү күндө айыл чарба өндүрүшүндө минералдык жер семирткичтерди азыраак пайдаланабыз деген нерсе. Значит, биз башка булактардан пайдаланып, башка түрү менен аракет кылып атабыз. Бул жана органоминералдык жер семирткичтер көбүнчө пайдаланылып атат дегенди билгизет. Bunun жыйынтыгы сапаттуу продукция бир. Экинчиси албетте кээ бир биздин айыл чарба товар өндүрүүчүлөр технологияда көрсөтүлгөн талаптардан көбүрөөк пайдаланган жерлер да бар. Аны үчүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына акыркы убакта биз ушу базарда талаачылык продукциясындагы нитраттардын деңгээлин текшерүү иштери башталды. Буга чейин 3 жылга жакын мөөнөттө мораторий кабыл алынып, биздин ветеринардык инспекторлор текшере албай калышты эле. Азыр текшерип атабыз, себеби көйгөй көп болуп калды. Сапаты бүгүнкү күндө мейли талаачылык продукциясы болсун, мейли мал чарба продукциясында көйгөйлөр бар. Көпчүлүгү сапаттуу, бирок ошол эле мезгилде мал чарба продукциясын алсак, антибиотиктердин уруксат болгон деңгээлинен көбүрөөк болгон дагы учурлар байкалып келатат. Алардын баардыгын лабораториялык эле жол менен, лабораториялык ыкма менен гана тактап, андан кийин ага чара колдонбосо жөн эле ал байкалбайт. Ошондуктан эмнени айткым келет, өзүмдүн сурооңо жооп бергим келет. Албетте 100% биздин өндүргөн продукция баардыгы тең талаптарга жооп берет дегенден алысмын, бирок ошол эле мезгилде аз эле бөлүгүндө жанагындай кооптулук бар. Жогоруда сөз атап өттүңүз, 126%га сүт азыктары менен биз өзүбүздү өзүбүз камсыз кыла алабыз. Азык түлүк коопсуздугу деген суроо дайым түйшөлтүп келет, баалар өскөн сайын. Анан кийин бааларды туруктуу кармап калуу боюнча дагы көптөгөн сиздердин иш-аракеттер бар болсо керек. Жалпы эле өзүбүздү өзүбүз камсыздай тургандай деңгээлге чыгуу максатында кандай иш-чаралар көрүлүүдө? Биз ошол кызматка биздин жаңы жетекчилик келгенибизде министрликке биз Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу 6 багытын тандап алганбыз. Анын ичинде биринчиси бул азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, экинчиси бул органикалык айыл чарба өндүрүшү, кластердик ыкманы кабыл алуу, киргизүү, бул кластердин айыл чарбасын кластерлык ыкма менен өнүктүрүү маселеси, санариптештирүү маселеси бар, жаңы базарларды өздөштүрүү маселелери кабыл алынган да бизде. Мына ошонун ичинде мына бүгүнкү күндө биз ошол органикалык айыл чарба өндүрүшүн акцентировать этип атабыз. Бир, ал эми азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу бул 3 нерседен турат да. Биринчиси биздин ички базарда физикалык көлөм болуш керек. Кыргызстанда, мисалы үчүн карап көрсөңүз, эт алып көрөлү. Эт алып көрөлү, орточо кыргызстандык 68 килограмм эт жеш керек. Ар кандай эт. Анын ичинде уйдун, койдун, жылкынын эти бар, жана канаттуунун эти бар. Бул мына 68 килограмм жешибиз керек. Биз буну 61%га эле камсыз кылып келатабыз азыр. Ички өндүрүштүн эсебинен, калгандары импорттолот. Мисалы үчүн тоок жумурткасын алалы. Bir Kırgızstanlık bir жылда 182 dana жумуртка жеш керек. Бул физиологиялык норма. Бирок биз өзүбүздү 56% камсыз кылабыз, өзүбүздүн ички өндүрүштүн эсебинен. Калгандары ошондоп сатылып алып келинет.
Биз кайсы түрү менен өзүбүз камсыз кылабыз. Биз картошка менен камсыз кылабыз, сүт жана сүт азыктары менен камсыз кылабыз, жана жашылча жемиштер менен камсыз кылабыз. Калган позицияларда биз азырынча өзүбүз 100% камсыз кыла албайбыз. Министрлик бүгүн ошол өнүктүрүүнүн программасын иштеп чыгып бекитип кабыл алдык. Ошонун аркасында иш алып барып атабыз. Негизи барлык позициялар боюнча биз 26-жылы өзүбүз камсыз кылабыз. Бирок ага чейин мына кум шекер менен өзүбүздүн ички өндүрүм несебинен 22, 23, 24 жылдын жыйынтыгы менен камсыз кылабыз деп атабыз. Эгерде сандар менен айта турган болсок, мына былтыр биз 8300 гектар жер кызылча сепкенбиз. Өзүбүздү ушул 50-52% тегерегинде камсыз кылганбыз. Быйыл 10300 гектар жер септик. Бирок биз бул көрсөткүчтү 17000 гектарга чыгарган убакта биз өзүбүзгө кыргызстандыктар жетишерлик кант кызылчасын өндүрөбүз. Мисалы үчүн азыктык буудай боюнча биз өзүбүздү 26-жыл камсыз кылабыз деп атабыз. 750 000 тонна азыктык буудай Кыргызстанга керектелет бир жылда. Бирок ошол эле мезгилде карап көрсөк, биз бүгүн өзүбүз камсыз кыла албай жатабыз. Биз 50% тегерегинде эле камсыздандырабыз. Бунда көп маселелер бар. Биринчиси үрөндүн сапаты, камсыз болушу, көлөмү, экинчи техника, технология, суга суусу менен камсыз кылуу, эгинди оруп жыйуучу техникалар менен камсыз болуу, алардын акыбалы деген нерселердин баардыгын карап чыкканда, биз ушул 26 жылы толугу менен бул маселени чечебиз. Мен бир акцент кылып кетким келет, мындай балык жана балык эти жөнүндө эч жерде сөз болбой келет да. Биздин кыргызстандыктардын бүгүнкү күндөгү тамактануу маданиятына балык эти кадимкидей эле мындай кирип келди да. Балык этин пайдалануу, себеби бул адамдын организми үчүн пайдалуу. Мына биздин министрлик ошол багытта иш алып барып атат. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен биз былтыркыга караганда 2 эседен көбүрөөк балыктын этин өндүргөнгө жетишебиз. Бул эмненин эсебинен болду? Бул биринчиден ушул балык өндүрүү бизнеси менен алектене турган биздин кыргызстандыктарга максималдуу шарт түзүп бердик. Карасаңыз, жылдын башында эсепте 658 гана көлмө көлчөлөр бар деп айтылып келген да. Биз ошону инвентаризация кылдык толугу менен Кыргызстан боюнча. Балык менен алектенгенге мүмкүн болгон жерлер 2771 объект болду. Буну менен эмнени айткым келет? Биз кыргызстандыктар балыкты өндүрүү менен алектенгендерге абдан кенен шарт түзүп берип атабыз. 22-жылдын жыйынтыгы менен биз дагы эке өсүшүбүз керек. Мына ушинтип тез арада балыкты өндүрүүнү 50 000 тоннадан ашырышыбыз керек. Максат эмнеде? Максат ар бир кыргызстандык 9,2 килограммдан балыкты бир жылда жеш керек. Себеби бул организмге керектүү азык. Ушундай башка позицияларда да ушундай. Былтыркы жылда, урмат, былтыркы жыл мына пандемия азыр экөөбүз сүйлөшүп калдык. Пандемия учурунда мамлекеттин коопсуздугу биринчи бул азык-түлүк коопсуздугу экенин биз түшүндүк. Биз четтен келген продукцияга көз каранды болгон убакта абдан чоң кооптулук, кыйналыш пайда болот экен да. Ошон үчүн биз максат коюп атабыз. Такыр болбогондо ушул айыл чарба продукциялары боюнча биз өзүбүз тез арада 75%дан кем эмес көлөмдө камсыз кылышыбыз керек. Ушуган программабызды иштеп чыгып, бүгүнкү күндө аракеттер жүрүп атат. Мен убакыт болсо мен кенен айтып бере элем. Үрөндөрдү камсыз кылуу, жаңыртуу, алып келүү боюнча абдан чоң жумуш. Техникаларды алып келүү боюнча, заманбап технологияларды алып келүү боюнча биздин айыл чарба өндүрүшчүлөрүнө колдоо көрсөтүү боюнча, айыл чарба малдарынын сапатын өзгөртүш үчүн айыл чарба малдарын алмаштыруу боюнча чоң жумуштарды жүргүзүп атабыз. Булар жөн эле болбойт, бул жайыт жерлери жөнүндө маселе. Биздин Кыргызстандын жайыттарын кунардуулугун көтөрүп, ошону пайдалануу боюнча маселелер баары чогулуп келип, Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылат. Бул көп тараптуу багыттарды ишке ашыруу менен биз бир эле сөз Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылабыз.
азык-түлүк коопсуздугу тууралуу эми бир аз түшүнүктүү болду. Мен кайра бүгүн биз козгоп жаткан темага кайрылгым келип турат. Биз эми туура тамактануу, органикалык азык-түлүктөр, анан кийин сиз мына баса белгилеп өттүңүз, мына балык тууралуу дагы айтып өттүңүз. Негизи эле ушул жогоруда статистикалык маалыматтар боюнча азыр ар бир экинчи бала аз кандуулук менен жапа чегет экен, ар бир 10-чу бала дагы ошол туура эмес тамактануу же болбосо жетишпеген тамактануу үчүн албетте ушундай чоң саламаттык сактоодо чоң маселелер бар экен. Мына ошол маселелерди ошол Билим берүү министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги менен чогуу чаран биргелешип иштейсиздерби, иш алып барасыздарбы, анан кийин көбүрөөк ошол адамдарга жетпей жаткан ошол балким балык, темир курамында бар, фолий кычкылы курамында бар, эң жетишпеген компоненттери бар азык-түлүктөрдү өндүрүүдө же алып кирүүдө аракеттер болуудабы. Туура тамактануу маданияты бул мен ойлойм биздин бала бакчадан баштап бизге түшүндүрүү иштери болуш керек. Ал үчүн өзүң айтып кеткендей, мына буга чейин Турсун эже дагы бир топ сөз айтып калды. Биринчи мен ойлойм биз бала бакчадан баштап түшүндүрүп, ушу маданиятты кабыл алдырышыбыз керек биздин жаш буундарга. Ар бир кыргызстандык туура тамактануунун тартибин билиш керек. Ал үчүн анда Билим берүү министрлиги аракет кылыш керек. Бир. Экинчи, сапаттуу тамак ашты өндүрүп, биздин кыргызстандыктарга ички базарга сунушташ үчүн Айыл чарба министрлиги чоң жумуш жасаш керек. Туурабы? Албетте, сөзсүз, мисалы үчүн, Саламаттык сактоо министрлиги дагы бул багытта чоң иш алып барыш керек. Бирок, мен айтып коюшум керек, бүгүнкү күндө биз ушул 3 министрлик биргелешип ойдагыдай жумуш алып барган жерибиз жок. Мына мен ойго салып атат, түйшөлтүп атат, мына бүгүн ушул маселе, эртеңден баштап биз 3 министр байланышыбыз керек. Макулдашып чогуу иш алып баруунун План программасын түзүш керек. Планын түзүшүбүз керек. Стратегиясын түзүп алышыбыз керек, макулдашып алышыбыз керек. Бул көп жылдарга чейин турмушка ашырыла турган маселе. Биз тармактык министрликтин жетекчилери катары бунун саясатын чечип турмушка ашырышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ушул бизде суроо. Суроо ачык бойдон азырынча ачык. Туура биздин адреске мейли Айыл чарба министри, Саламаттык сактоо, Билим берүү министринин айтылып аткан сын пикирлерге мен 100% кошулам. Биз ушуну тез арада ичинде чечишибиз керек, мен ойлойм биз буга аракет кылабыз. Сиз интервьюңуздун биринде айттыңыз эле, биз эффективдүү, анан кийин натыйжалуу фермерлерибиздин бакубаттуулугун өстүрүш үчүн аларды бириктиришибиз керек деп. Туура. Бириктирүү жаатында кандай иштер жүрүп атат? Буга кантип жетишесиздер? Артыкчылыктарын дагы эсептеп айтып койсоңуз. Биз аларды милдеттендирип бириктирбейбиз, ал кажет эмес. Айыл чарба товар өндүрүүчүлөр өздөрү биригиш керек. Өздөрүгө ошол бышып жетилиш керек. Ал үчүн бир топ инструменттер бар. Мисалы үчүн мен жана айтып өттүм, кластердык ыкманы мына биз Кыргызстан айыл чарба өндүрүшүндө киргизип атабыз. Мына азыр абдан активдүү жумуш жүрүп атат бул боюнчачы. Мына кластердык ыкма дегенде эң биринчи ошол баягы чийки затты өндүргөндөр, булар биздин дыйкан фермерлер. Булар эмне, булар бир кызыкчылыкта биригиш керек. Мисалы үчүн жашылча өстүргөн фермерлер деп айталы. Же болбосо мына сүт өндүргөн фермерлерди айталы. Алардын кызыкчылыгы эмнеде? Көбүрөөк өндүрүп, кымбатыраак сатыш керек. Кимге сатат булар? Кайра иштетүүчүгө сатыш керек. Ал ошол кайра иштетүүчү башында турган кластердык ыкмада, кластердык системада ал финансылык институтта болот. Кайра иштетүүчү башында турса, агрегатор катары турат, финансылык институт болот. Ал жерде илимде болуш керек. Жаңы технологиялар, жаңы жетишкендиктерди ошол фермерлерге сунушташ керек. Фермерлер ошол продукт менен пайдаланыш керек. Анан эми арзан акча каражаттарына жол түзүү кластер аркылуу болот. Ошондо фермерлер өздөрү биригет, биринчиден. Экинчиден бир фермерде 2 гектар, экинчи фермерде 2 гектар, ар кимиси өзүнчө оокат кылат, ар кимиси
20-30 литрден солярка колуна көтөрүп алып талаада жүрүшөт. Экономикалык эффективдүүлүк жана өзүнө турган нарк бирдик продукциянын өзүнө турган наркы абдан жогорулап атат. Bunun баарын бүгүнкү күндө фермерлер түшүндү. Карасаң, бир поляда 100 гектарлык аянтта мурун бир эле айыл чарба өсүмдүк өстүрүлөр эле. Эки жерден суга суу берилер эле. Азыр ошол 100 гектарды биз 20-30га бөлгөнбүз. Ошондо 20-30 дыйкан ээ болуп жүрөт. Ар кимиси каалаганын себет, каалаган убакта себет, каалагандай себет. Ал жерге суу жетишпейт, албетте сөзсүз. Ар биринин ортосунда чек бар. Ал 1-2 метр жерде элек. Ошентип 10-20% аянтты жоготуп атышат. Ошо баарын көрүп дыйкандар түшүнүш керек, түшүнүп атат. Булар макулдашып алып биригиш керек. Бир. Экинчи ошол бир кичинекей аянтта айыл чарба өсүмдүктөрүнүн алмаштырып айдоо мүмкүн эмес. Биригип туруп эле жанагы бай себооборот дейт, болбосо бай которулуштуруп айдоону киргизбесе, жердин кунардуулугу төмөндөгөндө төмөндөйт. Түшүнбөлүк жогорулабайт. Мына ушундай механизмдердин баарын киргизип атабыз, дыйкандар биригет. Биригиш керек. Кант кызылчасын өндүргөндөр биригет. Май өсүмдүктөрүн өндүргөндөр биригет. Дан эгиндерин өндүргөндөр биригет. Тоют кызылчасын тоют өндүргөндөр биригет. Бирикпесе бүгүнкү күндө айыл чарба өндүрүшүндө киреше төмөндөп атпайбы. Максат бирөө да, бизнесте бир эле максат, негизги максат. Бул конкуренттүү продукцияны өндүрүүнүн аркасында көбүрөөк киреше табуу. Өзүнө турган наркты төмөн продукциянын эсебинен көбүрөөк киреше табуу. Бунун жолу жанагы агротехника бүгүнкү күндөгү, которуштуруп айдоо бүгүнкү күндөгү, жаңы үрөн, жаңы техниканы пайдалануу. Мына ушул факторлордун баары бириктирет биздин дыйкандарды. Көп жерлерде дыйкандар биригип иш кылып атканы бүгүнкү күндө жылдан жылга көбөйүп атат. Кластердык ыкманы киргизүү дыйкандарды бириккенге жол берет. Жол салып берет. Дүйнө жүзү ушундай биригип атат. Ушул жолдо баратат. Эми жанагы өндүрүлгөн продукцияны кайра иштетүү жана өзүнүн керектөөчүсүнө жеткирүү боюнча. Көп учурда, мисалы үчүн дыйкандар өзүнүн продукциясын же жакшы баада сата албай калышат. Көбүнчө ортомчулар, мисалы үчүн айталы, клубника өндүрдү, 100 сом сатса, ортомчу келип 200 сомго сатат, аны пайдасын ортомчу эле көрүп калган болот дагы, чыныгы фермер тилекке каршы кирешеси өтө төмөн болот да. Негизи бул логистика боюнча министрликте кандайдыр бир аракеттер көрүлүүдөбү? Көп учурда жанагы жалпы тоскоол тобокелчиликтердин баардыгы фермердин мойнунда болуп калат атпайбы? Мисалы үчүн көбүрөөк өндүрүлүп калса, быйыл картошка көбүрөөк эгилип калса, картошканын баасы төмөндөп кетет. Анан кийин жыйынтыгында жапа чеккен баягы эле фермер. Эң туура. Бүгүнкү күндө айыл чарба товар өндүрүүчүсүнө караганда өзүң айтканда ортомчулар кирешени көбүрөөк таап атат. Эмне себептен? Себеби биздин Кыргызстандын ичинде ошол айыл чарба товар өндүргөн адамдан мындай, эгерде фермер болсо, жанагы кулпунайды өндүргөн, өстүргөн болсо, ал ошол логистикалык борборлугу холодильник алып барып өткөзүш керек эле. Идеалдуу форма ушундай. Бирок бизде бүгүн ошол логистикалык борборлор жок эсе. Азиялык өнүктүрүү банкынын колдоосу менен бүгүнкү күндө 6 логистикалык борборлорду куруу пландаштырылып, изилденип, техникалык негиздөөлөр бар бүттү. Андан тышкары казак бизнеси бизге Кыргызстандын Чүй областына 2 логистикалык борбор, жана Ысык Көл областына бирди курганды мына ушул келерки жылдын ичинде баштап бүтүрөбүз деп атышты. Бул жерде макулдашуулар, шарттар жакшы түзүлөт. Буюрса, дыйкандар ошол жанындагы ошол борборлорго өткөзгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Сатып алуу, ал жерден кутулап сатууга, сактап туруп, баягы баасы көтөрүлгөндө сатууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да бул жерде. Бул эң негизгиси өзүң айткан жанагы сатуу логистикалык борборлор курулуп биринчиден, экинчиден турмушка ашыш керек, иштеш керек. Мына ошондо гана товар өндүрүүчү жанагы сезондук кооптуулуктан арылат.
ошондо алар сактай алат өзүнүн бизнесин дагы. Ошондо кошумча киреше алганга мүмкүнчүлүгү болот. Бул эң негизги бирден бир механизмдер деп эсептейм. Кыска белгилүү бир убактылары барбы? Кайсы убакта курулуп калат? Ооба, мен азыр айтпадымбы? Мына баягы күнү эле кыргыз-казак тараптар биз кезигип сүйлөштүк, премьер-министрлердин деңгээлинде, министрлердин деңгээлинде сүйлөшүп макулдаштык. Бул биздин 3-чү кезигүү, 3-чү талкуу ушул темада. Казакстандын соода министрлиги, биздин Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги жана айыл чарба министрлиги биз ушул багытта макулдашып иш алып барып атабыз. Казак тарап бизнес өкүлчүлүгү дагы, каржысы дагы даяр. Мына биз сунуштап атабыз. Келиңиздер, силер даяр болсоңор, биз ордун чечип берели, шартты макулдашалы, салгыла деп атабыз. Себеби биздеги өндүргөн продукция биринчиден Казактын ички базарына барыш керек, жана кошуна мамлекеттерге кетиш керек. Бул жерде биздин дыйкандардын кошумча киреше табуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Анан эң кандай десем, мен дагы бир капаланткан жаңылыктардын бири бул болсо, Москва баланча тонна продукцияны Кыргызстанга кайтарды. Муну өткөрбөй койду, тигини өткөрбөй койду, кайра кайтарды деген жаңылыктарды окуганда аябай кайгырасың да, канча мээнет ошо жака чейин жеткирип туруп анан кийин кайтарганы. Бизде деген ушундай бирдиктүү эл аралык деңгээлде кабыл алына турган система болобу, сапат көзөмөлү боюнча. Же бул болгону саясаттын ишиби? Кээде кес-кесте болуп калат. Бир экономикалык аймактабыз. Ошол эле Россиядагы борбору Москва, ошол эле Казакстан борбору Астана менен, ошол эле бири Белоруссия борбору Минск. Ошол жактардын баарына биз продукция жиберип атабыз. Бул жерден анын сапаттуулугу биздин лабораториялык изилдөө менен тастыкталат. Ошого сертификат берилет. Анан ошол сертификатты биздин ошол кошуна мамлекеттер тааныйт. Ал эми анча-мынча киреше чыгымдардан качып кандайдыр бир жол менен түз кетип калган биздин жолдоштор, бизнес өкүлдөрү барып ошондой кыйынчылыктарга туш болуп жатышат. Биздин лабораториялар сертификацияланган. Ал лабораториялардын, биздин Кыргызстандагы лабораториялардын изилдөөсү Казакстанда дагы, Россияда дагы таанылат. Алар жетиштүү? Ошол жетиштүү, башканын керек эмес. Башка керек эмес. Карасаңыздар, баягы нотификация дейт, тияка баргандагы биздин сапаттуу эмес деген продукция боюнча ноталар келет Кыргызстанга. Ошол ноталар быйылкы жылы дээрлик жокко эсе болду. Жокко эсе болду, себеби талаптарга жооп берген продукция кетип атат. Ошонун сапаты тастыкталып кетип атат. Ал эми жана мен айткан кээ бир моменттерде албетте биринчиден бизнес өкүлчүлүгүн айтат элем, ошол бизнесмендерге тартынбай эле бияктан текшертип алыш керек. Бир, эгерде ошол Москвага жетип туруп анан сапаты жөнүндө күмөн жарата турган болсо, биздин ошол боюнча органыбыз бар, ал биздин бизнестин таламын талашат. Биз ошону тастыктап бере алабыз. Себеби биз ошонун анализин бердик да. Ошондой да, ошон үчүн эгерде бизнес өкүлчүлүк, бизнесмен ошол жака алып бара турган болсо, бияктан тастыктаган документтер лабораторияда сөзсүз алыш керек. Бул таанылат ЕСтин аймагында. Чоң рахмат. Бизде албетте көбүрөөк саясат болуп эле, анан кийин премьер-министрлер алмашып, министрлер тез-тез алмашып турат. Анан кийин сиздер алмаша турган болсоңор дагы, алмашпай турган болсоңор дагы, кыскасы мерчемделген пландардын баардыгы ишке ашсын. Биз ошону каалайбыз, туруктуу өнүгүүнү каалайбыз. Жакшы сөз болду, урмат. Мындай болуш керек да. Министрликтин жетекчилиги алмашкандан министрликтин стратегиясы менен пландар ал киши менен чогуу алмашпаш керек. Орусча айтканда преемственность деген болуш керек. Биз ушул маданиятты кабыл алышыбыз керек. Кеткен министрдин жасаганы туура эмес, меники туура деген туура эмес. Себеби ошону министр эмес, ошол жердеги иштеп калган жалпы специалисттер даярдайт.
стратегияны абдан көп убакытта көп каражат менен иштеп чыгат. Анан ошону эле кабыл алып иштеп кете бериш керек да ары карай. Бир, экинчиси эми жетекчилер адегенде көрүп, максат коюп, анан аны турмушка ашырыш үчүн албетте убакыт керек. Мен ушул жетекчилерге көбүрөөк иштеп, өзүнүн жоопкерчилигин сезип, ошону эл астында толугу менен тастыктап, милдетин тартышты каалар элем да. Убактыңыз үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, мына ушу менен биздин бүгүнкү программабыз жыйынтыкталды. Бар болуңуздар, туура тамактаныңыздар жана албетте бизди калтырбай көрүңүздөр.